Аман Нааматов атанын сурагында 5-бөлүк. Ошондо бек жигиттин үйүнөн кордолуп, айдалып тышка чыкканда Үрнисага жер астын үстүн түшкөндөй болду. Көзүнө эч нерсе көрүнбөдү. Айланасындагы каршы терши өтүп жаткан адамдарды көрбөдү. Алардын кобур собурун, күлкүлөрүн уккан жок. Жашоо ага бир тыйындык баасы жоктой туюлду. Кыз бир түндүн ичинде кескин өзгөрдү. Өңдөн азып, ажары жанган жүзү кер сары тартты. Ооруп жатам деген шылтоо менен керебетине бүк түшүп, соолган гүлдөй бүрүштү. Эч кимди уккусу, көргүсү келбеди. Бөлмөдөгү курбулары чочулашып, жан алдары калбай чебелектешти. Тез жардам чакыралыбы? Кай жериң ооруйт? Айтсаң, дары алып келелиби? Ысык чай иччи, жеңилдей чүйөсүң. Көзүнүн кареги менен тең айланган курбулары тажашканда жайына коюшту. Жаны кыйналганда адам тез жардамды чакыр деп өзү биринчи айтаары белгилүү го. Бул жерде башка нерсе бар экенин кыздар баамдашты. Бек жигит таарынткан окшойт деп божомолдошту. Үрниса сабакка барбай турган болду. Жообу ооруп жатам. Курбулары тынчсызданышып, аны кайрадан кепке тартууга аракеттеништи. Айт, бек жигит бир нерсе дедиби? Ыза кылдыбы? Барабыз, тытып жейбиз. Диканга барып айтабыз. Ата-энесине барабыз керек болсо. Үрниса жаткан жеринен ыргып турду. Ачуусу көздөрүнөн жеп ийчүдөй болуп. Эмне эле чуу түшүп калгансыңар? Биздин жеке ишке эмнеге кийлигишет элеңер? Жөн койгула мени. Жаактары жап болгон курбулары аны жайына коюшту. Сабактан келишсе керебети бош жалаңачтанып калыптыр. Чочуп кетишти. Алайышып бири-бирине карашты. Стол үстүндө алакандай кагазга жазып кетиптир. Менин жанымдай сүйгөн курбуларым, силерге бакыт каалайм. Тилегиңерге жеткиле. Мен айылга кеттим. Үрниса. Кээси ыйлап, иштери ачыша Үрнисаны аяшты. Жүргүлө, автовокзалга, жарымыбыз аэропортко баралы. Балким кете элек чыгар, деп калды бирөө. Бардыгы түпүрөшүп тышка жөнөштү. Бул убакта Үрниса шаардын чет жакаларындагы менчик үйлөрдүн эшигин кагып, баш калкалаар жай издеп жүргөн. Үрниса үчүн айылынын дарбазасы бейгеле. Эми бордобөгө эч качан бара албайт. Кантип барат? Эмне деп барат? Бир гана арга эптеп ишке орношуу. Бир жерде бир бөлмө батирге башын батырып жан сактоо. Көздөгөн максатына оңой эле жете албасы жатаканадан узагандай эле белгилүү болгон. Бул күнү Үрниса темир жол вокзалына уурудан бетер тааныш бирөөлөр көрбөсө экен деп түнү менен жашырынып чыкты. Эртеси кечке үй издеди. Карайлап түн киргенде баягы вокзалга дагы келди. 3-күнү гана бир жерден орус кемпир бир бөлмөсүн берди. Айына 100 сом төлөмөй болду. Кантип төлөйм деп ойлонгону да жок. Баш калкалар жай тапканына сүйүндү. 2 күндөн бери жамбашы жерге тийбей, суй жыгыла араң турган бечара бөлмөгө кирип, кыйчылдаган бош керебеттин жалаңач тордомосуна кыйшай калып, ошол боюнча катуу уйкуга кетти. Ал күндөр эстен чыкпас. Иш издеп кайда гана барган жок. Кандай гана адамдарды көргөн жок. Акыры тапты. Оорукананын бөлмөлөрүн жууганга орношту. Санаа тартканга эми чолоосу жок. Оорулуулар жаткан бөлмөлөрдү жууйт, кээси менен сүйлөшөт, кээси татынакай бул кызга иштери жылып жанына чакырып алышып, дартын айтып арызданышат. Кыздын жылуу сөзүнө сүйүнүшүп, аны алкашат. Догдурдун окуусун окуйсуң го айланайын. Кийин жакшы дарыгер болосуң, тилегиңе жет дешип батасын беришет. Улгайган кишилер кимдин кызы болосуң, кай жерликсиң дей баштаганда Үрниса калп айта албай кыйналып жооп берүүдөн качат. Ушундай суроолордон коркот. Ошол үчүн оорулуулардын жанына кармалбоого аракет кылат.
ишинин көптүгүн шылтоолоп бөлмөдөн тез чыгып кетүүгө шашылаар эле. Эң тозогу уландар, жигиттер. Уйгактай жабышып баары эле сүйлөшкүсү, таанышкысы келип турушат. Бөлмөлөрүнө баш баккандай эле жигиттер чакасы менен сүртчү чүпүрөгүн колунан талашат. Мен эле жууп коем полду. Перидей кызга пол жуудуруп коюп, сомодой жигиттер кантип карап туралы? Дагы бирөө үйүнөн келген алма, алмурут сунат. Үрниса, алып койсоң? Менде шоколад бар. Кел бери отуруп шоколад жеп турчу, дейт дагы бирөө. Үрнисанын айласы кетер эле. Биринин өтүнүчүнө макул болуп, биринен эптеп шылтоо таап кутулуп, алардын көңүлүн калтырбай, өзүнүн да баркын түшүрбөй жүрдү. Канчалык кымырылып кымтынса да, курсагы чоңоюп баратат. Кош бойлуу экенимди айтсам жайымды сурашат. Эмне дейм деген ой менен ишти таштап койду. Абалы кайрадан оордоду. Курсагы эми даана билине баштады. Бала төрөлөрүн эртеңки күнүн ойлосо, санаасы санга бөлүнөт. Кантер экем? Кымбатчылык, жокчулук, тапкан акчасын үй ээсине карматат. Кыш келатат, кийими, оокаты. Өзгөчө баланы бакканга шарт жок. Үйдөгү орус кемпир эмтиден бир баленин башын кылтыйта баштады. Төрөсөң балаң ыйлайт, уйкуң бузулат. Ой, не знаю, эмтеден өзүңө жай издейсиң го, деген кепти айтат. Кошумат кылып, дурустап оокат берип, ичкилигин кошо берип калганда, ладно, живи, деп калат. Кыйын болду. Бала да төрөлдү. Үйдүн акчасын өз убагында төлөй албай, кемпирдин чатагы күчөп, күндө жеме угат. Алдына төшөлөт, көзүнүн кареги менен тең айланат. Кирин жууп үйүн тазалайт, малайы болуп берет. Ошондо да кемпир кесирленип: «Всё подорожало, я бы другого пустила бы. Сени аяб атам», деп калат. Эптеп кыштан чыкты. Күндөн күнгө абал оордой берди. Ичкени карандай чай, дагы жакшы нандык тыйын бар. Өзүнүн курсагы тойбосо сүт кайдан чыксын, чыркырап баласы ыйлайт. Балага кошулуп кээ күнү өзү да ыйлайт. Бир күнү көзү илинип кетип түш көрдү. Баласын көтөрүп алып дүкөндөн сүт алып келе жаткан болот. Аңгыча Үрниса деген тааныш үнү угулат. Кылчайып караса, бек жигит чуркап келатат. Жүдөгөн, арыктаган, кийимдери эски, уску. Үрниса дейт. Энтиге дем алып, аябай кубанып, көздөрүнөн жаш алып алган. Үрниса, кай жакта жүрөсүң? Мен сени издебеген жерим калган жок. Үрниса туйтуң этип таарынышын билгизип терс бурулуп базат. Бек жигит артынан ээрчип, жаналы калбай сүйлөп келатат. Акырын эми, дейт Үрниса аны бакылдап келатканын жактырбай. Айланаңды карачы, элдин баары өкөбүздү карап жатышат. Караса карашсын, а мен сени тапканыма сүйүнүп келатам. Сүйүнгөнүмдү көрүшсүн, уксаң эми Үрниса, дейт бек жигит анын колунан сүт салган баштыкты алып. Колуң талыды го. Айт, эмне айтмакчы элең, дейт Үрниса токтой калып. Тез айт, кызыма сүт бышырып беришим керек. Анын курсагы ач, сага окшоп бекер бос эмесмин. Мен сенин айылыңа барып келдим, дейт жигит, бек жигит чебеленип. Сени айылга кеткен экен деп ойлогом. Издеп бардым. Барсам атаң короодо кетмен чыңап отуруптур. Кайдан келген баласың, эмне кылып жүрөсүң, деди. Үрниса ушул үйдө турабы? Мен шаардан келдим десем, Үрниса жок, ал өлгөн. Өлгөн адамды да киши издейби? Обу жок жигит экенсиң, деп кагынып ордунан туруп кетти. Мен өксүп ыйладым. Ыйлап турсам көчөдөн өтүп бараткан бирөө, оногу жакта бейити бар, ошол жака барың, деп көрсөтүп кетти. Бейиттерди аралап, сенин мүрзөң кайсыл экенин таппай айлам түгөнүп, тиземди кучактап отурсам, маңдайыма 10-11 жашта кыз басып келди. Музоо аркандап жүрүптүр. Аке, андай кыз жок бул жерде. Үрниса эжем калаада, окууда. Кайтып келген эмес, өлгөн эмес, дейт. Кубанганымдан кызды кучактап дагы ыйладым. Оозуңа май карындашым, сен туура айтасың. Үрниса өлгөн эмес, өлбөйт ал. Ал деген шаарда эле. Менден жашырынып жүрөт. Мен аны табам. Сөзсүз табам, деп шашылып кайра жөнөдүм.
Мен сени таптым, Үрниса. Жүрү кеттик, үйгө барабыз. Эч жака барбайт деген жагымсыз үн угулат ортодон. Экөө тең бурулуп караса, үй ээси Аракеч кемпир Бекжигитке арыздана баштады. Бул сага ким? Дейт ал Үрнисаны көрсөтүп. Карындашыңбы? Аялыңбы? Мага баары бир. Карызымды берсин, болбосо жибербейм. А сен кет, деп Бекжигитти шыпыргысы менен жон талаштыра тарс жагат. Чочуп ойгонсо тышта кемпир тактайга төшөөчү таарын тарс чаап көөп жатыптыр. Бул эмне, а? Деп Үрниса түшүн жооруй албай ойлонуп отурду. Бекжигит мени издеп жүрөбү? Энеси издетмек беле? Же адагы үйүнөн кетип тентип жүрбөсүн? Жок, анте албайт го. Бекжигит, азапка гана салдың бейм? Өткөндө эстеп кайрадан ыйлап отурду. Курсагы куркурады, ачка эле. Көптөн бери жаш сорпо болсо деп самайт. Этсиреп, эт жегиси, сөөк эмиргиси келет. Камыр жегиси келет. Кээде буркурап ысык сорпону жыты келет. Илмейип арыктады, кабыргалары колуна урунат. Ордунан туруп жүзүн чайды, баласын ороп чулгады, базарга бармай болду. Бир кесим болсо да эт сатып келип сорпо кылып ичмек. Апасы берген акак таштары бар, мойнуна тагынып жүрсө абдан жарашар эле. Ошону сатмакчы болду. Эл көп, кыжы-кужу, аарынын уюгундай гүйлдөйт базар. Башы айланып алсырай түштү. Четкерейип туруп калды. Колунда кармаган акак ташынын жибектен боосу бар. Үрниса анын баасын билбейт эле. Канчага сатаарын да билбейт. Эки сыган аял өтүп баратышып, колундагы акак таштарды көрүп токтоп калышты. Канчага бересиң, жакшы келин? А силер канчага сурайсыңар? Деди Үрниса. 100 сомго бер. Үрниса анын көпчө аз экенин билбей башы маң. Берсемби же дагы тура турсамбы, башкалар канча дээр экен? Сүйүктүүм, биз сага жакшы бааны берип жатабыз. Өкүнөсүң, дешти сыган аялдар шаштырып. Мен шашылбайм, деди Үрниса ыргылжың болуп. Бекер кыласың, өзүң бил. 150 беребиз, макул де. Ишенип кой, мындан кымбат сата албайсың. Болуптур, алгыла, деди Үрниса сүйүнүп. Цыган аялдар акчасын санап берип жөнөп кетишти. Үрниса аябай ачка болгон эле. Ал айран сүт саткан жерге келип 2 стакан айранды удаасы менен жутуп жиберип шалдырап турду. Бир аздан соң оңолуп, колдон жасалган тандырынан сатылып жатканын көрүп, андан көзү өтүп кетти. Жетип келип 5 нан алды. Чыдабай четинен үзүп жей баштады. Даамдуусун-ай. Канча ай болду мындай нан көрбөгөнүнө. Баласы ыйлай баштады. Ээнирээк чыгып эмизип атты. Айланасындагыларды унутуп койгондой. Кыйладан курсагы кампайганын сезди. Ошондо барып башын көтөрүп жан-жактарын каранып кымырлып алды. Бала да демейдекиден башкача ток бейил. Оозун бүлкүлдөтүп эмчекти сормоксон уктап калды. Үрниса аны эмчектен алып, көкүрөгүн кымтылап, баштыгын чыканагына илип, эми кайда барсам дегендей ойлоно калып, анан эт саткан тарапка басты. Бир жакшылап эт салып сорпо ичейин деп ниеттенди. Эт кымбат эле. 1 кило эт 35 сом экенин билгенде далдырап туруп калды. 35 сом менен Үрниса 1 ай жашаган күндөрү болгон. 1 кило этке анча акчасын бергиси келбей, же басып кете албай кыйналып турду. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры ишенимсиз кадам шилтеп, кезек күткөндөрүнүн аягына барып калганын өзү да сезген жок. Кезектин ортосунда турган мурутчан киши бала көтөргөн келинди көрүп бакырды. Эй, туугандар, мобереги жаш балалуу келинди алдыга кое бергилечи. Бала менен кезек күтүп качан жетет, кыйында бечарага. Өзү унчукпаса сага эмне жок, дейди бирөө жактырбай. Бала көтөргөндөрдүн баарысын эле алдыга кое берсек, бизге эт калабы? Ошону айтсаң, деди дагы бири. Уялсаңар боло, деди алды жактан бир аял. Жаш балалуу немени артка тургузуп койгондон уялсаңар боло. Же бала көтөргөн эле оңой бекен? Ай балам,
Кел тартынбай алдыга өт. Бакыра берет бул жуттар. Өт, бол тез, дешип дагы бир тобу сүрөп жиберишти. Урниса алдыга барууга аргасыз болду. Кайдан келе калдым эле деп өзүнө нааразы. Мага 1 кило тартып бериңиз, деди акырын үн катып. Эт саткан неме каңырыш уктумбу дегендей тактап сурады. Канча дедиңиз? 1 жамбаш, деди Урниса желкесинде турган адам. Урнисанын желкесинде. Урниса артына бурулуп бейтаныш адамды көрдү. Ал унчукпа дегендей көз кысып койду. Арттагыларына алып киришти. Жалгыз эмейле, жанында кишиси бар тура, уятсыз келин экенсиң, Ай, туугандар, койгула, мен болгону жардамдашып жатам, кошунам бул келин, деди бейтаныш адам. Эт алып атканын көрүп келе калдым, машинесине салып коеюн деп. Анан алчын эски таанышынан бетер Урнисага кайрылды. Сен барып тур, мен көтөрүп чыгам. Урниса четтей берди. Эпчилиңгөр, адепсиздин, деди ал ичинен. Бул бейтаныш адамды жаман көрүп, ушунча элди каратып туруп алдаганын кара. Бир азга буйдалып анан жай кадам таштап баса берди. Эми ал эт албаганына, алар сому жанында калганына сүйүнүп калды. Бир топко чейин сүткө, нанга жетет деп койду. Арт жагынан шашылып келаткан добушты угуп, ал добуш жанакы бейтаныш адам экенин артына кылчайбай эле туйду. Мейли, 1 кило этимди алса алып алайын деген ойго келди. Бейтаныш жанаша түштү. Балдызым, кайда шашылдың? Машинам бар, жеткизип коемун, бери бас, деп жол боюнда турган машинесин көздөй жөнөдү. Келин келе жатабы жокпу карабады. Машинесине жетип эшигин анан жүк салгычын ачып, көтөрүнгөн этин ага салып жатты. Балдыз дейт, бул ким болуп кетти, мен көрбөгөн, тааныбаган кайдагы жизде? Урниса таң калды. Басып келе берди. Бейтаныш жылмайып машинасынын эшигин ачты. 35-40 аралап калган киши экен. Отура кой. Сиз мени бирөө менен чаташтырып жаткан окшойсуз. Мен сизди биринчи жолу көрүп атам, деди Урниса машинага отурбай. Чаташтырганым жок, биринчи жолу көрүп жатсаң, мындан ары дайыма көрөсүң. Отур, деди тигил адам эбаккы таанышынан бетер. Өзү келиндин отурушун күтпөй эле машинасын жүргүзө баштады. Дагы эле башы моң болгон Урниса арткы орундукка коомай отурду. Кай тарапка айдайм? 4-чү микрорайонго жете бербей солго. Түшүнүктүү. Машина ордунан жеңил козголуп көчөдөгү агымга аралашты да тоо тарапты көздөй жөнөдү. Бала баккан эне кээде жаш сорпо ичип турбаса кыйын болот. Көптөн бери эт жей элек окшойсуз, деди бейтаныш. Аны кантип билдиңиз? Көрүнүп турат, жолдошуң карабаса, бала менен кыйналганың дагы билинип турбайбы, же жалганбы? Чын. Урнисанын тамагы буула түштү. Тигил адам анын жаралуу жерине тийип алганбы, же аялдын алсыздыгы көзүнө жаш алып бошоп кетти. Караары жок, жалгыз болсоң бир байкуш экенсиң да, деди. Токтоно албады. Бул адам жакын адамынан бетер арманын айтып кирди. Көргөн азабын, тарткан ызасын, кароолсуз калганын, ачка отурган күндөрүн, бүгүнкү базардагы соодасын, баарысын айтып ыйлап жеңилдене түштү. Түшүнөм, чыдаш керек, сабырдын түбү сары алтын. Акыры ишим оңолот, түпкүлүгү жакшы болот, деп сооротуп баратты бейтаныш. Кечириңиз, нервим бошоп токтоно албадым. Аялды кылып сиздин да нервиңизге тийдим окшойт, деди Урниса адепсиздик кылганынан уялып. Эмки көчөдөн солго буруласыз. Бейтаныш машиненин жүк салгычынын этти көтөрүп чыгып Урнисанын артынан жөнөдү. Ал кичине бөлмөгө киришти. Кызым экөөбүздүн баш калкалаган жайыбыз ушул, деди Урниса онтойсузданып. Куркулдайдын уясында турат турбайсыңарбы? Буга да тобо кыл, бул табылбаса кантет элем? Ошону айтсаңыз. Бейтаныш колундагы этти тактайга коюп Урнисага карады. Бычагың барбы, бузуп берейинби, же өзүң жиликтей аласыңбы? Урниса тигинин айтканына түшүнбөй калды. Мага 1 кило кесип бериңиз. Кеспей эле бүт боюнча калтырам, кызым экөөң оокат кылгыла. Коюңуз, деди Урниса чочуп.
Мынчалык көп этти ала албайм, алган күндө да сизге төлөөр акчам жок. А мен сага муну бекер берип жатамын. Улуу адамдын айтканын кээде угуп тилине алып койсоң кор болбойсуң. Бейтаныш иш чөнтөгүнөн бир тутам акча алып чыгып, керебетте жаткан наристенин колтугуна кыстырып койду. Урниса колун созуп каршылык көрсөтмөкчү болду эле тигил адам ооз ачырбады. Укпайм сөзүңдү. Бул менин чын ниетимден көрсөткөн жардамым. Кызым экөөң керегиңерге жараткыла, жакшы калгыла. Эшикти шарт ачып чыгып кетти. Ою сапырылган Урниса эсин жиеп артынан жүгүрдү. Бейтаныш машинесин жүргүзмөкчү болуп жатыптыр. Токтоңуз, ким болосуз, бай болгур, мени кайдан тааныйсыз? Шашылба, деди тиги жигит жылмайып. Эмки келишимди айтып берем, деди да машинасын ордунан козгоп жөнөп кетти. Урниса аң-таң ким болуп кетти? Бекчиит тараптанбы деген күдүк ойдо карааны үзүлгүчө карап турду. Урнисанын башын катырып, ким экенин айтпай кеткен адам өтүкчү эле. Ал Урнисаны бала эмизип, сукулдап нан жеп отурганын капысынан көрүп калып, таң калып алыстан акмалап турган. Эри менен урушуп барар жери жок азабын жеген бечара окшойт, деп койду негедир. Ою туура чыкты. Баарынан да суратпай туруп, келин бүт таржымалын алдына жайып айтып бергенин кара. Мен да Кудай деген кишимин, колдогонум бар. Тилегеним орундалып турат. Жолум болуп, деп кымылдады. Келиндин керек болоруна көзү жетип, тамырын дагы тереңирээк тартмакчы болуп, өзүнүн аты жөнүн айтууга ашыкпай, эмки келишимде деп табышмактатып жөнөп кеткени ошондон. Өтүкчү тоокел жашоодо жүргөнүн эң жакшы билет. Акыры бир күнү башына караан түн түшөөрүн да билет. Ошондуктан артын ойлонуп, эртеңки жашоо күнүнө керектүүсүн бүгүн камдайт. Бишкекте анын бир нече үйү бар. Токмоктон жакында дагы бир үй сатып алды. Немистин үйү экен. Куп келиштире салган. Жашаганга баардык ыңгайы бар. Дубалдары бийик, ызы чуудан окчун, короосу, бакшагы. Короосунун чети ээн тала менен чектеш. Өтүкчүгө үй аябай жакты. Кымбатына карабай доллар менен төлөп берди. Ошол үйгө дайыма бирөө турса, аял киши болуп, барган сайын тамагы даяр, төшөгү салынуу болсо, аял жаш болуп, башы жалгыз, жакын тууган тушканы жок, өзүмө гана көз каранды болсо, керек учурда кууп чыксам же жок кылып салсам деген ою бар эле. Эми ошол ою кайрадан жанданып, ага бул жүдөгөн жаш келинди ылайык таап, дагы жакшылап сырын билип, тууган уругу жөлөк таянычы бар жогун тактамак болду. Жокчулуктан жабыркап, айласы түгөнүп, жашоодон үмүтү үзүлө баштаган Урниса бейтаныш адамдын табышмактуу жардамынан кийин жандана түштү. Ошол түнү ал эт салып, кесме кесип, ширелүү сорпо ичти. Жалгыз отурбай үйдүн кожойкесин чакырды. Карызынан кутулду, жүзүнөн жылмаюу кетпей, көзүндө кайрадан нур ойноду. Мынча оокат кайдан? Деди кемпир булоологон эт ортого коюлганда. Жездем айылдан издеп келиптир. Кызым экөөбүзгө эт алып берип кетти, деп койду оңтойсуз, оозу кыйшайбай жездем дегенине кызарып. Эч кимим жок дебедиң беле? Ошентим белем же, деп ойлана калды Урниса. Анан актанып койду. Айылда жалгыз эжем бар, көп балалуу. Ага карабай жездем келип кетти. Рахмат мунусуна. Силер кайрымдуусуңар, а менин балдарымды айт. Бирден катын алышты да караандарын көрсөтпөй жоголушту. Өлүп калсам деле келишпесе керек, көзүм жетпейт. Коюңузчу, бала да энесин унутчу беле, а көрөкчө тамактан алыңыз. Тамагың өтө даамдуу болуп туруп, 5 бармак дегениңер ушулбу? Ушул. Сонун оокат экен. Денем жибип калды. Аш болсун, алыңыз. Аркы беркини айтып көпкө отурушту. Экөө тең этсиреген немелер, чекелери тердегиче тое жеп ыраазы. Ошол түнү Урниса көптөн бери биринчи ирет мемире уктады. Кызы да.
Көзүн ачса күн нуру бөлмөгө төгүлүп, кызы эбак ойго өзү ойноп жанында жатат. Үрниса күлүп жиберди. О, Кудай, ишимди оңой көр. Менин да көрөр күнүм бар чыгар, деди ал кызына үйрүлүп түшүп. Үй ээси кирип келди. Анын да кабагы ачык. Демейде өзүнчө сөгүнүп, саламдан мурда кетирем, житирем дей берүүчү. Анын бири жок. Доброе утро. Жакшы жатып жай турдуңарбы, кыздарым? Деди кемпир Урнисаны таңдантып. Буга кандай Кудай жалгап калган деп ойлоду ал. Рахмат энеке, жакшы турдук. Мончону ысытып койдум. Кызыңды мен кармап турам. Сууга түшүп ал, деди кемпир Урнисаны ого бетер таң калтырып. Буга Урниса абдан кубанды. Чын айтасызбы? Ыраазымын энекебай. Мончо деген эмне экенин унутуп койбодум беле. Мен чуркап барып атырсаңын ап келе коеюн. Шашылба кызым, кир когуңду да жууп ал. Мен бүгүн өзгөчө боорукермин. Билбейм, түндөгү сенин беш бармагыңдын бир касиети барго деп калдым. Өзүмдү ушунчалык жеңил сезип калыптырмын. Мен сизге бүгүн палоо басып берем, деди Урниса жетине албай. Ушундай даамдуу болот. Каршы эмесмин, бергениңди аймай берем. Деле сонун күн болду. Кемпир энесинен бетер мээримин төгүп, наристени ойнотуп отурду. Урниса көпөлөктөй учуп конуп заматта кир когун жууп иле салып, өзү көздөн учкан мончого кирип кетти. О, бир маалда жеңилденип, тазарып, таранып чыга келди. Түфө, деди кемпир Урнисага суктана карап. Сулуусуң, сендей чырайлуу келинди таштаган кандай келесөө болду экен? Урниса муңайым жылмайды. Кемпирдин маңдайына келип отуруп, чачын таранды. Ал бир бечара энеке. Апасынын сөзүнөн чыга албай отуруп калды. Бизде ата эненин сөзүнөн оңою менен чыкпайт. Бир кезде биз да ата энебиздин айтканы менен болчубуз. Бирок алар да дайыма эле калыс болушпайт. Ата энени тескей албайбыз. Аның чын, кызың бар, жашсың, сулуусуң, жерде калбайсың кызым. Бакыттын кушу учуп келип бир күнү сенин да колуңа конот. Айтканыңыз келсин энеке. Мен барайын, бөтөлкө жыйнайын. Мурда бөтөлкө дегенин көрүнгөн жерде томурайып жатчу. Эми баасы жогорулап, талаада жатпас болду. Түштө келип оокат ичиңиз. Сизге ыраазымын, бүгүн мени тазартып койдуңуз. Рахмат, өлбөсөм келем. Кемпир адатынча коурап үйдөн чыгып кетти. Бейтаныш адамдын таштап кеткен акчасы көп керекке жарады. Зарыл керектүүлөрүн алып, самаган оокаттарын сатып келип Урниса тыңый түштү. Басса турса ал адам эсинен кетпеди. Ким экенин божомолдоп, акылы жетпеди. Кээде башына ойлор келип, ал чочулап өзүнө кайрат берет. Жакшылыкка жоруйт, күндө күтөт, сактанат. Бирок бейтаныш кечигип жатты. О, баягыда алсыздыкка алдырып, бир жолуккан ал адамга сырын ойлонбой туруп айтып койгонуна аябай өкүнүп, өзүн жемелеп жүрдү. Түн бир убак. Урниса кызын уктатып коюп, төшөгүндө ич көйнөкчөн китеп окуп жаткан. Эшик акырын чертилгенсиди. Башын көтөрүп тыңшай калды. Дагы чертилди. Урниса жүрөгү оозуна кептеле түштү. Ошол деген ой келди. Жаткан жеринен ыргып туруп, көйнөгүн кийип, эшикке келип үн катты. Ким бул? Мен Жездең деген үн угулду. Ошол, Кудайым-ай, эми эмне кылам ия? Айласы куруп турду. Үйгө киргизгиси келбеди, бирок эшикти ачпай кое албайт эле. Урниса эшикке чыкты. Кудайы конокмун, балдыз. Барар жериме жете ала турган эмесмин. Аргам түгөнүп, өзүңдү эстеп келип калдым, деди тигил адам актанып. Оозунан буркурап коньяктын жыты келип турду. Урниса аргасыз коногун киргизди да өзү короого чуркап чыкты. Ушуну көрмөкмүн. Шерменде болмой болдум. Бетим. Ызасына чыдабай эки көзүнөн ысык жаш мелт-мелттей түштү. Аны ич көйнөгүнүн этеги менен арчып алып, кайра бөлмөсүн көздөй басты. Калтырап жатып, араң кирди да көргөн көзүнө ишене бербеди.
Тигил адам керебеттин четинде жаткан баланы бурчтагы түйүндөрдүн үстүнө жаткырып коюп, керебетти өзү ээлеп алыптыр. Көйнөгүн чечип, жалаң турус ичен чалкасынан түшүп дардаят. Урниса деп чочуп кетип, алаканы менен оозун жаба калып, артына кетенчиктеди. Токто, деди тигил адам өктөм. Кантесиң? Эчтеке көрбөгөн кыздан бетер. Тура калып Урнисаны билектен алып өзүнө тартты да жарыкты өчүрүп келип бырпыратып басып калды. Жарым сааттан кийин жарыкты күйгүзүп кийине баштады. Мени жезде деп жүр. Эч нерседен коркулбайм. Менден качпагын, деди өтүкчү улагадан кайрылып тура калып. Анан чөнтөгүнө колун салып бүктөлгөн бир ууч кызыл акчаны жаздыктын үстүнө ыргытты. Кийим кечек алып, көрүшкөнчө деп коюп чыгып кетти. Жаздыктын үстүндө жаткан бир ууч акчаны карап алып Урниса ыйлай берди. Кордолгонуна ыза болуп ыйлады. Алсыздыгына ыйлады. Абийири төгүлүп, абийирин бирөөлөр зордоп акчага баалаганына ыйлады. Баарынан кордогу жаздыктын үстүндө жаткан акчаны өрттөп жибергиси келип, бирок аны өрттөй албай, эртеңки көр оокатын ойлоп кылчактаганы болду. Ыйлап сооронду. Мына эми сойку болдум, деди ал калтыраган акчаны сунуп. Мени өлтүрөр киши жок. Эң бир жийиркеничтүү нерсени аргасынан колунун учу менен кармаган сыңары. Жездеси таштап кеткен акчаны коомай кармап, көздөн далда жымырды да жуунганы тышка чыкты. Жезде сейрек келет. Кээде көпкө жок болуп кетет. Келбей калды окшойт деген маалда келип калат. Акча берип кетет. Урниса эми аны көргөндө мурдагыдай тула бою жыйрылбай көнүп калды. Атүгүл кээде узакка келбей калса күтчү болду. Анысын сезе калганда өлө бети жок деп өзүн өзү сөгүп алчу. Бир жолу күндүз эле келди. Сөз бар, отур, деди. Урниса олутту бир нерсе айтаарын билди. Чочулап отурду. Угуп тур, деди жездеси. Экөөбүз сырдаш, боордош болуп калдык. Ошон үчүн сага кайрылып жатам. Жакшылыкка жакшылык болсун. Сен мага бир жакшылык кыл. Токмокто үйүм бар. Өзүм башка жакта турам. Үйдүн кереги тиет деп алып койгом. Мен бизнесменмин. Ырас, законго каршы иштер бар. Кээде болуп калат. Антпесе кантип иш жүрсүн. Айла амал менен жашап келебиз. Менден коркпо, зыяным тийбейт. Башыңды байлабайм. Ишиме аралаштырбайм. Болгону мага ишеничтүү гана адам болуп бер. Ошол үйгө барып туруп бер. Бекер жаша. 10-15 жыл ордуңдан козгобойм. Бул менин жигиттик сөзүм. Үйдүн ээси бол. Кээде мен барып турам. Жалгыз барам, жолдошторум менен барам. Иш боюнча барам. Бир нерселерди катам, кайра алып кетем. Айттым го, коркпо деп. Эмне өзгөрүлө түштүң? Эгер ошончолук эле ишим чатак жагына айланып баратса, тергөө жүрсө, эми Кудай анын бетин ары кылсын, андай боло койбос. Сени түшүнсүн деп айтып жатам. Эгер ошондой күн келсе, сен тазасың. Айт, мен эч нерсесин билбейм дейсиң. Бул адам менин үйүмдө батирде турат. Бири-бирибиз менен киришпейбиз. Эрте кетет, кеч келет, эмне кылып жатат, мен кайдан билем? Мага тынч, арак ичип мас болуп чатак салбайт. Акысын өз малында төлөйт. Мага ошонусу керек, башкасын билбейм деп колуңду жайып, ийниңди кошуруп тура бер. Эч ким сени күнөөлөй албайт. А эгер Кудайдын жазганы менен мен камалып кете турган болсом, анда деле тура бер. Эч ким келип сенден үйдү талашпайт. Айттым го үй жөнүндө. Сен экөөбүз гана билебиз. Башым аман болсо ошондо акылдашып туруп, ошондо да сени талаага калтырбайм. Балким үй деле сатып берип коем. Күйөөгө чыгып алышың мүмкүн. Кандай дейсиң, балдыз? Ойлон, макулдугуң берсең бүгүн деле жеткирип келем. Жок, бара албайм десең, анда өзүң бил. Жездеңди мындан ары эч жерден жолуктура албайсың. Дароо жооп бере албады. Ойлоноюн, деди Урниса жер карап. Ойлон, кечинде жообун бергидей бол, деди да жездеси чыгып кетти. Кечке чейин баш катырды Урниса. Оюн жыя албады. Макул дейин дейт, негедир коркот, тарткынчыктайт.
ансыз да шорлоп турганда эртеңки күнү кандай болору белгисиз. Сансыз суроолор келет, бирөөнө да орундуктуу жооп таба албайт. Башы зың. Жок дейин дейт, антип да айта алчудай эмес. Кантсе да жездесинин жөлөгүнө көнө түшпөдүбү? Өлүп баратканда жан киргизгендей, айласы куруп турганда азап тозоктон алып чыкпадыбы? Жок деп айтыш демек баягы шорлогон тас кейпине кайра келүү эле. Карызга белчеден батуу эле. Эр болсоң кайра чыгып көр. Кудай өзү оңдой берди кылып жездесин жолуктурбадыбы? Жамандык деле кылган жок, кайрымдуу деп ичинен кайра аны жактап турду. Ошол эле учурда жок, жакын жолотпо, ушундайында кутул. Качан сага жакшылык кылды? Билсең ал сени сатып алды. Болгондо да зордоп сатып алды, мажбурлады деп турду бир акылы. Бекер оокат жок, баары сатык, алсаң бересиң, берсең аласың. Жашоо деген оош кыйыш, анын эмнеси бар экен? Алдаган жок, ачыгын айтып жатат. Макул дей бер. Ансыз жашай албайсың, куруп каласың, деп жатты дагы бири. Урниса тынч ала албады. Ары басты, бери басты, идиш аягын жууп кирди. Кайсы идиш аягы бар эле? Терезесин сүрттү, кызын көтөрүп алып басып келди. Көзүнө эч нерсе көрүнбөдү. Эмне кылсам, ой Кудайым-ай, мен тант деген жанымда апам болсочу, эмне кылсам? Жаны жай албады. Айткандай эле кечте жездеси кайтып келди. Эмне дейм, тоокелге салып бара берсемби деп ойлоду. Урниса көз ирмемде сансыз ойлорун кайрадан чубатып, барып жашап көрөйүнбү? Ишке орношкуча, оңолгуча турса туруп берейинби? Башка аргам жок, башка аргам жок. Ушул жыйынтык менен жездесин тосуп алды. Кеттикпи, деди жездеси жылмайып. Ал Урнисаны алып кеткени келгенин жашырган жок. Бара албайм деп айта албасына көз жеткен. Кеттик, деди Урниса улутунуп. Мен түйүнчөктөрүмдү жыйнаштыра коеюн, кемпирге да жолугушум керек. Шашылба, мен күтүп турам. Аз убакыттан кийин алар машинага отурушуп токмокко жөнөп кетишти. Өтүкчү маэстрого шашылып баратты. Маэстро кудайы анын. Нарко кербендерди тындырбай жүргүзүп турган адам ошол. Чек арадан байкалбай өтө турган жолдорду көрсөткөн да ошол. Жүктөрдү түшүртүп, кайсы жерге убактылуу бекитип, сакчыларды дайындоо. Соода наркы, түшкөн кирешени бөлүштүрүү, миллиондогон акчаларды иштетүү, анын сыйкырдуу таякчасынын шилтешине байланган. Анын буйругусуз бир дагы адам өз алдынча бир кадам кыйшык баса албайт. Ошондуктан аны маэстро дешет. Маэстро ким экенин, кайда турарын билген жан жок. Анын эң ишеничтүү адамдарынын бири өтүкчү. Ал жөнүндө суроодон батынбайт, чочулайт. Ал чет өлкөлөрдүн криминалдары менен байланышкан. Күн алыс алар менен түз байланышка чыга алган. Орусиянын жаңы орустары, чечендердин атактуулары менен иш жүргүзгөн адам. Өзүнүн машыккан, дасыккан, аябай куралданган 9 сакчысы бар дешет. Маэстро ага түндө сотовойдон телефон чалган. Тоокен институтунда саат 9-да лекциям бар, кечикпе деген. Өтүкчү анын мындай куулугуна көнүп бүткөн. Кездеше турган жер окуу жайы болот деп кимдин оюна келсин. Бул жер коопсуз да, жайнаган студенттер бири кирип, бири чыгып жатат. Кимдин ким экенине кызыккан эч бир жан болбойт. Ал машинесин көрүнөө жерге токтотуп, айланасына көз чаптырды. Институттун алдында быкпырдай кайнаган жаштардын арасына маэстрону көрө албады. Саат туп-туура эртең мененки 9. Маэстронун кечигиши мүмкүн эмес. Демек ал имараттын ичинде, деп ойлоп, шыпылдай басып студенттерге аралашты. Маэстро 2-чи кабатта коридордун ээн жеринде киши бою заңкайган терезеден тышты карап туруптур. Колунда кармаган портфели бар, лекция окуганы келген профессордун өзү. Экөө ээн аудиторияга киришип орундукка жанаша отурушту. Кулак сенде, деди маэстро.
Тартип ушундай. Өтүкчү иштин жүрүшүн кыскача баяндап өттү. Балапан туурасында мурда билдирген, эми анын жакындагы тапкан клиенттери жөнүндө айтмакчы болду. Балапандын Каунаста достору бар экен. Көлдө эс алып жатышыптыр. Жакында кайтышат дейт. Аларга чоң үзүм сурап жатат. Чоң үзүм болгондо 100 миңдин тегерегинде. Даярынан, героинден дегени. Эң жакшы уюштургула, таза иштегиле. Кол балтаны кошуп алгыла, на всякий случай. Жакшы болот. Дагы эмне кебиң бар? Сайханда диплом алып берсем дейм. Сайханга. Юрист экен. Кызмат орду жогоруласа бизге жакшы. Саякты маэстро Сайхан деп атагыла деген. Саяк дебей Сайхан дегени ошондон. Аны өзүң бил. Башка кебим жок. Маэстро. Маэстро тапшырма берер алдында өтүкчүгө өлкөнүн абалын, ички-тышкы саясатын, кошуна өлкөлөрдүн өзгөчө наркокербен өтө турган кошуналардын чек арасы, бажы кызматында кырдаал туурасында маалымат бере кетүүчү. Бул ирретант бери. Түз эле ишке өттү. Анда мени ук, эртең Жамбылга жөнө, Сайханды кошуп ал. Жол коопсуздугун камсыз кылсын. Жүк алып барасын. Акетай күтүп алат. Акчасын колуңа карматат. Кайтканда сак болгула, өздөрү жайлап коюшу мүмкүн. Түшүнөм. Ак жолуңар ачылсын. Бара бер. Өтүкчү тышка чыкты. Мындай тапшырмалардын неченин аткарып каныкты го. Жүрөгү өлүп бүткөн. Ошондо да жаңы тапшырма алганда жүрөк кургур бир болк этип алчу. Ошол боюнча иш аткарылып бүткөнгө чейин ордуна келбей, кайдадыр бир жакта асылып турар эле. Качан гана коркунучтар артта калып, койну акчага толгон чакта жүрөктүн бар экени байкалып, кубаныч, рахатка батар эле. Өлүм коркунучу унутулар эле. Өзүн өлбөстөй, өзүн алда канча күчтүү сезчү. Акчанын касиети ошондого. Акчаң болсо, ойбой, акчаң болсо колуңду карап турушат дегениңдей болушат. Сен аларга кудайсың. Не деген бакыт. Өтүкчү Саякка жолукканы баратты. Саяк иш ордунда экен. Өтүкчү машинесинен чыкканда эле барбалактап басып келди. О, байекем келатат, байекем. Салам алейкум, байке. Алейкум ассалам, үкөм. Иниңди окуусуна жөнөттүңбү? Жөнөтпөгөндө кандай гана кубанттым дейсиз. Байкуш иним сүйүнүп, улам бетимден өпкүлөп жаналы калбады. Үйдөгүлөрдүн кубангандарында сурабаңыз. Саяк үкөңүз важный человек болуп чыга келди. Бара келде, кээде ошентип үйдөгүлөргө да, туугандарга да көрүнүп койгон жакшы. Рейтингиң көтөрүлө түшөт. Хе. Сизге рахмат, байке. Сиз болбогонуңузда бир бечара элем да. Бапырап, жыргап калдык. Келин балаңыз жөн эле айлан көчөк, көзүнө кудай болуп көрүнүп калдым окшойт. Дурус, үкөм. Сенин кубанычта экениңди көрүп мен да абдан курсант болуп турамын. Мен атайын бир иш менен өзүңө келдим. Экөө четке басышты. Айтыңыз, байке, мен даярмын. Эртең бошсуңбу? Мени менен бир жерге барып келе аласыңбы? Бошобосом дагы бошоюн, суранайын. Сурананда, кечинде жообуңду күтөм. Сөзсүз бошогудай бол. Сен мага абдан керексиң. Жообун мына бул телефонго чал. Өтүкчү телефонун номер жазылган кагазды карматты. Мен кечки саат 7ден тартып ушул телефондо болом. Макул, байке. Анда бара кой ишиңе, алагды болбо. Мен жөнөйүн. Баса. Өтүкчү чөнтөгүнө колун салып 1000 сомдуктан сууруп чыкты. Тигил жакка жолдошторун карап калышты окшойт. Түштө абет ичкиле. Жо, байке, жөн эле коюңуз. Жок, уят. Ыраазымын сизге. Карма. Жаман жигиттерче бүжүрөбөй кенен болуп жүр. Өтүкчү болбой эле чөнтөгүнө салып берди. Саяк каткырып күлүп башын чайкап кала берди. Саяк бирөөнүн кошомат кылганын абдан жактырат. Өзү да бирөөлөргө кантип кошомат кылганды жакшы билет. Учуру келе калганда алдына төшөлүп, көңүлүн алып, эпилдеген элпек жигит болуп көрүнөт.
Ошол эпчилдиги менен шаарга келгенден көп өтпөй майы кызматына өтүп ала койгон. Эми ал өз ишине тың, мыкты кызматкер атанып, коллегалар арасында сөзгө алынып, Саяк аты өчүп супер атанган. Алганды жакшы көргөн ач көздүгү бар. Идеал тутканы принц Муса. Анысы оюнан чыгарган принц экени же чын эле кайсы бир өлкөдө принц Мусанын бар экенин билген киши жок. Саяк узун сабак сөз кылса, шилекейи чачырап, көздөрү жайнап, жөн эле бир тууган агасындай, аны менен чогуу жашап жүргөндөй. Үйүндө, дейт Саяк, кийим илгичте 3000 түрлүү модалуу костюму бар. Тагынып жүргөн сааты бүтүндөй алтындан, цифраларына бриллиант жөгөрүлгөн. $1 миллион турат сааты. 1 миллион. Сааты эле. Туфлисинде бриллиант тагылган. Кечелерге, тойлорго кийип чыгат. Жигит деп мына ушул Мусаны айтыш керек. А силер падышанын айлыгы, падышанын айылы деп Киргизиянын бурчунда 10-15 2-3 кабат үйлөрү жок, жомок кыласыңар. Чепуха ал үйлөр. Ат сарай, ал ачык. Ал эми Муса турган хан сарайды көрсөңөр оозуңар ачылат. Угуп отургандардын чын эле ооздору ачылар эле. Мусанын жомогун Саяк айтып түгөтө алчу эмес. Ушундай кызык жагы бар бул жигиттин. Айылдагы жолдоштору аны принц Муса деп күлүшчү. Өтүкчү, Сокубаш, Ишембай үчөөлөп Жамбылга алып баруучу жүктүү машиненин жашыруун кычыгына бекитип жатышты. Кудайга шүгүрчүлүк, азырынча бир да бажы кызматындагылар ал кычыкты табыша элек. Ылайым таппай калышсын, айтып жүрүшөт. Үйрөтүлгөн иттер билип коюшат деп, ошондон Кудай сактасын. Жамбылга Өтүкчү, Саяк, Мумин үчөө кетмей болушту. Мумин телохранительдин милдетин аткармакчы. Жолдо алдагандай болот. Ырас, Өтүкчү деле 2-3 моюн бербеген, булчуң эттери чыңылган, далай мушташты көргөн боевик. А бирок анын жанында дагы бир албы күчтүү бирөө болсо жаман болбойт да. Эртеси үчөө жолго чыгышты. Таанышып алгыла, бул менин үкөм Саяк. Биз үчүн Сайхан, деди Өтүкчү, Беркиге карап көз кысып. Мумин ал кетмендин бетиндей болгон алаканын жая берди. Саяк деп ал байекеси эмне үчүн Сайхан дегенине маани бербеди. Мумин экөөбүз анча-мынча бизнес кылабыз, үкөм. Бизнес болгондо не? Мумин Араб Эмиратынан кээде таңсык буюмдарды сатып келет. Sony аппаратураларын токтобой өтөт. Алматыга, кээде Жамбылга таштап келебиз. Туугандар бар, сатып коюшат. Бул жолу да алып бараткан товарлар бар. А сени биз менен бирге барып эс алып келсин дедим, чынымды айтсам. Эртеден кечке кызыл таягыңды сороктотуп, жол боюнда куруп кеттиң, үкөм. Бүгүн бир аз сейилдеп ал. Пиво бар, чешский, ичип баргыла. Рахмат байке, мен да бир важный иши бар экен депмин. Үкөм, эс алып алыштагы важный эмне? Иш деген көргө башың кирмейин бүтпөйт. Чынбы, Мумин? Алың пиводон, тартынба. Мумин бирөөсүн алып, оозун ачып Саякка кармата салды. Ичип барсын деп сизге алганбыз, баарысын түгөтөсүз, деди Мумин жылмайып. Чех пивосу бектер ишчү суусундук. Бүгүн мен бек болот окшойм, деди Саяк купшуңдап. Сен бүгүн бексиң, султансың, принц Саяксың. Саякка абдан жага түштү бул сөз. Принц Саяк. Принц Саяк. Звучит как. Пиводон улам жутуп, барбаңдап, көңүлү көтөрүлө баштады. Баягы жомогун баштамак болду. Принц Мусаны укканыңыз барбы, байеке? Мумин кулагын түрүп калды. Тайеке өзүнүн бул жигитке байеке деп тааныштырган тура деп көңүлүнө сактады. Өтүкчүнү алар Тайеке дешет. Тайекенин өз аты ким экенин билбейт да эле. Байеке кызыгып кайра Саяктан сурады. Принц Муса? Укпаптырмын, ким экен ал? Принц Муса. Ал жигиттин гүлү, чыныгы жигит ошол. Дүйнөдөгү эң кымбат калемсап ошонуку.
97.000 фунт стерлинг турат. Калем саптын баасы. Ого, Муса жазуучу бекен? Саяк каткырып күлүп калды. Кайдагы жазуучу? Сизге окшогон бизнесмен пахта менен соода кылып 5 жыл ичинде миллион доллар киреше түшүрөт. Ушинтип баштайт ал бизнести. Анан токтотуп ал Саякты. Бишкектен чыккан Мусанын баянын баштаган Саяк Меркеден өткөндө жаңыдан кызыгансыды. Өтүкчү машинесин ээн жайыкка токтотуп, курсактарын бошоткону багаралай басышты. Ошондо барып кеп башка жакка бурулду. Алар Жамбылга кире бериштеги ача жолдо Акетай күтүп турган. Булар келери менен арытада турушкан окшойт. Айнектери жабык иномарка жылып чукул келди да эки жигит чыгышып, өтүкчүгө ийилип өтө терең урматтарын билдирип салам беришти. Жээндерим, чоңойдуңарбы, азаматтарым менин, шумкарларым, деп жагалданып, аларды кучактап, жаактарына жаактарын тийгизип көрүштү да анан Саякка кылчая карады. Саякжан, кел, сен эми мына бул менин жээндерим менен бол. Бул машине сенин карамагыңда болот. Жээндерим сени ойнотуп, көңүлүңдү куштар кылат. Мумин, Мумин, сен мени менен жүктөрдү түшүрүп келесиң. Сага ойногонго болбойт, сен кутуруп кетесиң. Жигиттер каткырып күлүп калышты. Акетай аларга бара бергиле, макулдашкан жерден жолугабыз деп башын ийкеди. Эки жигит лепилдеп Саяктын эки жагына чыгышып, бири алдыңкы эшикти, бири арткысын ачып, ийиле өтүнүч кылышты. Кириңиз, каалаган жериңизге отуруңуз. Рахмат. Саякка бул учур жага түштү. Сый урмат көрүп, өзүнүн оңой адам эместигин билгизип, каадалана калды. Арткы орундукка отурду. Машине жеңил козголуп, учуп жөнөдү. Саяк чалкалай отуруп, чылым чеккиси келип, көндүм адатынча колун чөнтөгүнө сунду эле 5000 сомдук полет тамекисине урунуп, сууруп чыккандан уялып отуруп калды. Жанындагы серик жигит сездиби же меймандостугун билгиздиби, кымбат баалуу импорт сигарадан сунуп сылык өтүндү. Алыңыз. Өзү да алдындагы жигит да умалалаша от жандырышып, дароо эле курдаштык кепке өтүштү. Дегенде ресторанга барайык, Сары Аркага. Күнү өтүкчө маэстронун тапшырмасын кынтыксыз орундатып, көңүлү көкөлөп, Муминге ак моюндан жуткузуп, бирок өзү сак, токтоо. Анткени Американын көк акчасы жанында. Аны аман эсен катыла турган жайына жеткирмейин, 1 мүнөттө эркин болууга мүмкүн эмес эле. Жолго чыкмай болушту. Бишкекке күндү кечтетпей жетүү керек. Саяк кызуу экен, телегейи тегиз. Принц Мусаны да тигил жигиттерге айткан окшойт. Өзүңүз принц болдуңуз гой. Сопровождать этсек калай болады, дешип тамашалап калышыптыр. Өтүкчүнүн машинесине отурары менен эле көздөрү сүзүлө баштады. Кээде башын көтөрүп, үзүл-кезил кепке аралашкан болот. Акыры коңурук тарта баштады. Чалдыбарга кирип келгенде башын көтөрдү. Күгүн кирип калган экен. Кай жердебиз? Панфилов жакын калды. Панфилов? Биз эмне Бишкекке кайттык беле? Беркеукө каткырып калышты. Саяк да күлдү. Түү ата, мен Жамбылда дагы бир жерде конокко бараткан экем деп ойлогом. Өлө ичипмин да. Ичсин деп алып келгем да, үкөм. Да, Саякты гүлдөткөн экенсиз, байке. Гүлдөй турган убак алды да, үкөм. Тез эле борборго кирип келишти. Өтүкчү Саяк жашаган үйдүн жанына токтоп, коштошуп жаткан үкөсүнө торсойгон баштык карматты. Ичинде арак, шарап, дагы түрлүү суусундуктар бар окшойт. Келин балага. Рахмат байке, жөн эле койбойсузбу? Бул болсо өзүңө. Конверт экен. Саяк аргасы түгөнгөн адамдай эки колун көтөрүп башын чайкады. Жакшы көрөм үкөм сени, бергим эле келип турат, деди өтүкчү тамашалай. Алар коштошуп жөнөп кетишти. Саяк келинчегине бул күнкү сапарын жомоктоп айтып, анан байекени мактап жибере таштап, мен жөнүндө ооз ачпа дегенин эстеп, сөзүн буруп кетти. Жатарда баягы конверт эсине түшүп, акырын ачып караса доллар акчалар. Чочуп кетти. Санаса 10.000.
кайра эле ката салды. Аялым билбесин деп жашыраарга жер таппай көпкө жатып калды. Уйкусу качты. Бул эмнеси? Байеке эмне эле мага акчасын чачып жатат? Мынча акча кайдан келген ага? Ойлой берди. Саяк келеси о жигит эмес, сезди бир нерсени. Байеке жөн адам эмес экенин, шойкомду иш менен жүргөн куулардын бири экенин, анын кылтагына илингенин билбей, дардалаңдап байкелеп жүргөнүн эми туюп коркуп жатты. Долларды эртең эле кайра алып барып колуна карматмай болду. Келинчеги эч нерсе менен иши жок уктап жатат, балдары да. Ордунан туруп тамекини колуна кармап тышка баратып, долларга атылган ун жакты коопту карады. Түрмө, темир тор, темир эшиктер көз алдына тартылып, денеси муздап ичиркенди. Өткөндө Георгиевкага барганын эстеп шектенди. Формачан жүргөнүмдү пайдаланат окшойт. Демек, эң кымбат жүк алып жүрөт. Абийим ташыйт го дейм. Ушул ой ого өтөр ага тынчтык берген жок. Өткөн жолку телефон номери жазылган кагазды издеген үйгө кирди. Чөнтөктөрүн аңтарды, таппады, папкасын издей баштады. Аялы ойгонуп башын көтөрдү. Эмне издеп жатасың? Папкамды. Таң атып калдыбы? Жок, уктай бер, керектүү документимди кайда салганымды билбей жатам. Сен аны тапкыча качан? Деп келинчеги нааразы болгондой ордунан туруп, балдардын кийими жаткан жерден тез эле аны таап чыкты. Жаркыратпай өчүрчү жарыкты. Азыр. Саяк жарыкты өчүрүп папкасын алып тышка кире беришке чыкты. Аны аңтарып, бери аңтарып, ал жактан да таппады. Телефон чалган будкага калтырып койсо керек. Керексиз, сизди издеп калам, деп телефонун албаганына өкүндү. Ал түнү уйкусуз өткөрдү. Эртеси көрүнүп калабы деп өткөн кеткен машиналардан көз албады. Анын эртеси да күн да акыят. Байеке көрүнбөдү. Корккону жоголуп, күнүмдүк түшүккө алдырып тынчып калды. Бир айча убакыт өттү го. Ысык көлдө начальниги үй бүлөсү менен эс алып, кол алдында иштегендер акча чогултушуп, орун басары барып, алы жайын сурап, белек берип келмек. Жөнөгөнү жатканда президент чүй-борун кыдырат, жол коопсуздугун камсыз кылгыла деген буйрук алып чыга албай кармалды. Ал Саякты кабинетине чакырды. Шефке барып кел, мени жиберди де. Алы жайыңызды билгени келмек, президент чүйдү кыдырат деп буйрук алып аргасыз калды. Анткени буларды алып коюптур, тез жеткире турган тамак аш бар деп шашып калды де. Саяк жым эле деди. Мындай учурлар болбойт дагы. Шефке көрүнө албай жүргөн чагында оңдой берди болгонун карачы. Ага бир машине берип жүктү салып жөнөтүп жиберишти. Саяк жолдон үйүнө кирип, керек болуп калар деп катып жүргөн акчасын жанына салынып, көлгө зул койду. Начальникти көл жээгинен таап, орун басарынын айтканын толук кайталап, алып келгенин таштап киргизип кайра эле жөнөгөнү баш койду эле. Чоң абдан жөнөкөй, кишичиликтүү жигит экен, күлүп токтотуп койду. Бүгүн мени менен бол, ушунча жерден келип анан сууга түшпөй кетесиңби? Сууга түш, күнгө кактан. Майыбыз деп эле күнү түнү чапкылап калабызбы? Биз деле адамбыз да. Белек Чороевич кармалбай тезинен кайт деген. Ага мен кечке маал байланышып өзүм эскертип коемун. Машинеңди стоянкага коюп кайтып кел. Жай бар, азыр тамактанабыз. Мындай болорун күтпөгөн Саяк тышка алка-шалка тердеп чыкты. Күдүңдөп кубанычы койнуна батпайт. Оңой бекен, начальниктин өзү Саякты меймандап конуп кет деп жатат. Ушундай да болот экен. Саяк машинесин стоянкага коюп, сууга жуунуп, тазаланып алып, начальнигине кирди. Столду жайнатып коюптур жубайы. Арзыгул Кенжебекович бөтөлкөнүн оозун ачып жүрөт. Уялба, Саяк, келдиңби атыңды? Саяк дедиңби атыңды? Саяк, тартынбай тамакка карагын. Жол жүрүп, ачка болуп келдиң. Биз да ачкабыз. Көлгө түшүп чыксаң эле оокат жегиң келе берет экен. Саяк сыпайы отурду. Начальнигинен тартынып, эмне жеп эмне койгонун сезбей да жатты. Арзыгул Кенжебекович шаарды, жаңылыктарды сурамжылайт.
Саяк бекеринен айткан болот, билгенинче айткан болот. 2 жолу кыйнап саякты ичирди. Чалабыла жутуп ичкилик ичпейт элем деп актанды эле Арзыгул Кенжебекович тамашачынын нааразы болду. Таң көрүнүн баласы, менин ичким келгенин көрүп турасың, колдоп отурбайсыңбы начальнигиңди? Жалгыз ичкенде эмен эмне? Тартынып жатпайбы? Койчу кыйнабай, деди жубайы Жийде шылкыя түшкөн Саякка бооролуп. Саяк ичмек тургай сөздүн жөнүн келтирип, начальниги да жубайын да алдырмак. Сынап жатсачы деген ой аны кармап турган. Ия Жийде, деди Арзыгул Кенжебекович. Бир кезде бул Саяк деген жигитибиз экөөбүзгө 1 айлык оокат көтөрүп келиптир. Аны кантип түгөтөбүз? Султанбектерди чакырбайлыбы? Ырас айтасың, өткөндө алар чакырышкан. Эми биз чакырып коелу. Салима Касиевнанын күйөөсү менен кошуп чакырбайлыбы? Анча болду. Анда эт алыш керек. Кой сойбосок да палого базардан эт алалык. Калганын баары даяр экен. Байке, базарга мен барып келейин, деди Саяк. Жийде аны кубаттап башикеди. Мен акча берейин, мейлиң иним, байкең досторуна барып кабарлап койсун, кечкиге дейли. Тамак ичилип, үчөө эми кечки мейман камын көрүшмөк болду. Жийде этке деп акча бермей болду эле, жөн эле коюңуз эже, мен эле алып келем, деп албай койду. Машинесине отуруп, Чолпон атанын базарына жөнөп кетти. Жолдо келе жатып башына бир ой келди. Ушундай учурда көрүнүп албасам качан көрүнөм шефке? 5 кило эт алгыча акчам бар, козу алып, алган жеримден сойдуруп кетпейминби? Мейман чакырып жатышса, кой сойду деп калышсын. Шеф да көтөрүлүп калат. Машинесин айылга буруп, барган эле үйдөн кой сатылаарын билип сүйүндү. Семиз козу болсо, бар, кирип тандаңыз. 2 кой, 3 козу байланып турган экен, баары эттүү, жүндөрү кыркылган. Койду канчага дейсиз? Карасы 1900, аркысы ирик, аны 2000 дейм. Ойбой, силерде эт чүйдөн да кымбат го? Курорттобуз да, ошон үчүн кымбат. Колго тийбей өтөт, кечинде келиңиз, таппай каласыз. Андай да бар, козуну канчага бересиз? 850. Бир аз төмөн түшүңүз? Жок, болбойт. Терисин, шыйрагын алып каласыз, ичек кардына арчып жөргөм жасап бересиз. Анда деле 850 кызмат үчүн төлөйсүз да. Ой, силер тимеле сапсем эле рыноктук мамилеге өтүп алгансыңар го. Кыргызбыз да, түшүңүз. Соодада кыргызчылык болбойт. Саяк күлүп жиберди. Башын чайкап ойлуу турду да, ал колун шилтеп макул болду. Сое бериңиз, башын куйкалап алайын, уруксат болсо. Балдар куйкалап берет. 10-15 миң сом. 10-15 сом карматып коюңуз. Баракелде, кыймылдасаң эле акча экен да. Бекер оокат жок. Көлдүктөр силер Бишкектин Ош базарындагылардан да өтүп кетиптирсиңер. Үйрөнөт экенсиң, айла жок. Туура, баарыбызды үйрөтмөк болду го бул рынок дегениң. Аркы беркини сүйлөшкүчө эле козу союлуп, эти жиликтелип, ичек карды тазаланып, жөргөм жасалып, салафан мөшөккө салынып, Саяктын колуна тийди. Жолдон Саяк базарга кайрылып, токоч нан, тандыр нан алды. Кызматчысынын кой сойдуруп келе калганын көрүп, Арзыгул Кенжебекович ыраазы болуп, бир нерсени билген жигит окшойт деген жакшы пикирде калды. Формасын чечтирип, өзүнүн спорт шымын футболкасын кийгизди. Ысыкта тердебей жеңил жүргөнүңө жакшы. Сиз досторуңуз менен сый отура бериңиз, бул жакты мен жөндөйм, деди Саяк. Баягыдан өз кишиси болуп. Ошол учурдан баштап Саяк тамак аш жагын бүтүндөй колуна алды. Тышта казан асып, оокат жасоочу жери бар экен. Кынтыксыз иштеп жүрдү. Эт бышырды. Алдагандай болобу деп Жийдегүл 1-2 жолу келип, Саяктын бул жагынан мыкты экенин билген соң көңүлү жайланды. Жакшынакай кылып эт тартып, аңгыча өбөлөп, эт туурап, баары ыраазы болушту.
Эртеси Саяк ишке шашылган болду эле Арзыгул Кенжебекович ага ыраазылык билдирип узатты. Байке, тигиндей мындай жүгүрө турган иш болуп калса айтып турсаңыз чуркап беребиз, деди Саяк чын дилинен. Рахмат. Саяк ырдап келатты. Машинеси зуулдап келатты. Чырпыкты айылына жакын калганда тааныш машине, тааныш өң жылт этип каршысынан өтө берди. Ким эле? Байке, ошол. Саяк машинесин артка буруп, көп узатпай жетти. Ашып өтүп алдына токтоду. Өтүкчү да таанып кучагын жайды. О, Саяк өкөм, каяктан? А сиз каякка, байке? Издедим сизди. Же дарегиңизди айтпайсыз? Үнүндө таарыныч, нааразы болуу бар эле. Ошону сезгем. Сөз бар, байке, жүрүңүз бак түбүнө көлөкөгө баралы. Экөө эендеп көлөкөгө отура кетишти. Байке, деди Саяк, өткөн жолу $10,000 берипсиз, кайра алыңыз. Эмне болду, өкөм? Анчалык көп акчаны ала албайм. Мурдагы 10,000 эптеп кайра берем. Мындан ары сиз мени тааныбайсыз, мен сизди тааныбайм. Ие, эмне болуп кетти? Өтүкчү сөз түркүнүн түшүнүп турду. Түшүнсүн, ачыкка чыгып, ачыгын сүйлөшүп алалы деген амал менен көп акчаны атайын чөнтөгүнө салган. Ал да кандай боло элегинде менин ким экенимди өзүнүн ордун билсин деген куулугу эле. Мынчалык көп акчаны бекеринен берип жаткан жоксуз да. Кайсы кызматым үчүн? Айтыңыз ачык. Мен жаш бала эмесмин, түшүнөм. Ап баракелде, мунуң жигиттик. Мына эми ачык сүйлөшөбүз, деди өтүкчү Саякка тике карап. Мен наркокурьермин. Саяктын жүрөгү болк этип өңү өзгөрүлө түштү. Эки жагын каранып алды. Наркокурьер? Ооба, наркокурьермин. Сен да ошосуң. Кандайча? Эмне деп турасыз? Мага алгач постон жолугуп, уч акча алгандан бери 3-чү ирет наркокурьердин кызматын аткарып келе жатасың. Сиз мени алдадыңыз. Мен андайга барбайм. Алдадымбы, жокпу? Сен мени менен кызматташсың, өкөм. Эми кеч болуп калды. Жок, угузбаңыз андай сөздү. Мен сизди тааныбайм да, билбейм да. Эч кимге эч нерсе айтпаймын. Өлүп кетейин айтсам. Мени, байке, жайыма коюңуз. Акчаңыздын баарысын колуңузга алып келип берем. Мени бул ишке кошпоңуз. Саяк каршылык көргөзүп да, жалбырып да жатты. Өтүкчү аны көпкө угуп үн катпады. Саяк айтар сөзүнүн баардыгын айтып, аргасы жок абалда экенин билгизип, жооп күтүп отуруп калган кезде өтүкчү жообун айтты. Сен али бала экенсиң, түшүнөм, сен жашсың. Кызматкер болгуң келет, карьераң болот, чоңойсом дейсиң. Болуптур, сен айткандай эле болсун. Мен сени унутам, тааныбайм дейин. А Муминди кантесиң? Акетайды кантесиң? Сен биле элек, сен көрө элек, а бирок сени алар эбактан бери билип көрүп сүрөтүңдү, үй бүлөңдү, ким экениңди тактап жүргөндөрдү кантесиң? Саяктын үрөйү учуп, денесин майда калтырак басты. Үмүтү үзүлүп, көзү караңгылады. Өтүкчү айтып жаткан суук маалымат анын тирүүлөй өлтүргөндөй болду. Башын мыкчып, солкулдап ыйлады. Кантет эми? Сен мыкты жигит көрүнбөдүң беле? Деди өтүкчү көптөн кийин соороткон болуп. Эмнеге коркуп атасың? Корккондой сен эмне, киши өлтүрдүң белең? Өлтүргөнүң жок. Биздин иште деле катышканың жок. Наркозаттарды көргөнүң да жок. Же көрдүң беле? Көргөнүм жок. Туура, көргөн эмессиң, билген да эмессиң. Болгону случайно пассажир болуп бизге түшүп калган учурларың болгон. Майынын кызматкерлери түшүп эле жүрүшпөйбү? Менчик бирөөлөрдүн машинелерине. Ишке жетип алышат, чынбы? Чын. Ошол чын болсо, сен да ошенттиң. Эгер кокус кармалып калсак, билбейм, тааныбайм деп чыга бересиң. А мен гарантия берем, эч качан сени подводить этпейбиз. Биз сени вообще тааныбайбыз. Майынын кызматкери токтоду. Ала кеткиле деп өтүндү, салып алдык. Биздин жооп ушундай. Ким далилдеп бере алат? Кана, өзүң эле айтчы, ким?
Саяктын көңүлү жайлангандай боло түштү. Чын эле деп ынангансып да өзүн сооротту. А сен жөн эле бизге пассажир катары керектүү жерге чейин отуруп барганың үчүн чоң сугунуп турасың. Ишиңе тоскоол болбойт. Өскөнүңө да жакшы. Акчасы жок өсө да албайсың. Өсүш үчүн шебиңе сугунтуп турушуң керек. Менттер, соттор айтып калышат го, лактырып деп. Лактырып турсаң өйдөлөй бересиң. Колуңда жок болсо ордуңдан ажырайсың. Чынбы? Чын айтып атамбы, өкөм? Чын. Мына эми тил алып тил табыштык. Эми буйруса ичибизге сыр жашырбай нака ага-ини болдук. Сюрприз, өкөм. Жакында юридикалык билимиң бар, дипломдуу болосуң. Саяк башын көтөрүп түшүнгүсү келгендей байкесин карады. Ишенбей турасыңбы? Жакында Самарканд тарапка барамын. Кайтканымда дипломуңду ала келем. А көрөкчү азыр мага атыңды, фамилияңды бардыгын так даана жазып бер. Саяк кыйыктанып көңүлсүнбөй жатып акыры моюн сунду. Жазып берди. Сүрөтүң керек 6/9 и 3/4. Шаарга барарың менен формачан эмес, костюм, галстукчан сүрөткө түшүп даярдап кой. Өзүм жолугуп ала кетем. Жаман кишилерче бошоң болбой чыйрак бол. Жашоо деген бир келээрин унутпа. Өмүр деген кыска экенин унутпа. Принц Муса дейсиң. Сен деле өз жериңде принц болуп ал. Мүмкүндүк болуп турбайбы? Тартынба, өкөм. Өтүкчү машинасынан кара портфелин алды да ичинен 3-4 таңгак көп акчаны сууруп чыгып Саяктын колуна карматты. Мындай акчаны атаң да, милисаң да, атүгүл өкмөтүң да бербейт. Ай өзүң өмүр бою ичпей жебей жыйнасаң да мынчалык акчаны таба албайсың. Жалдырабай ары жагыңа жымырып кой. Үй ал, машине, уулуңа катын алып бересиң. Кызыңдын себи даяр. Эмне, жаман болдубу? Адам болуп калдың заматта. Деп коюп машинесине түшүп жөнөп кетти. Саяк таңгак долларларды кучактаган боюнча жалдырап кала берди. Мынчалык кор болгон эмес. Мынчалык ыза көрбөгөн. Өтүкчү аны чыңырган чындык менен чокуга чапты. Ооба, атам мага мынча акча бере албайт. Анчалык байлыгы жок, деп муңканды Саяк. Милициям доллар эмес 3 айдан бери айлыгымды бере элек. Же айлыгым айлыктай болсочу, 1000 сомго жетпейт. Карыздан башым чыкпайт. Өкмөттүн кылганы мына, кылмышкерге кор болуп олтурам. Айтканы менен болуп, айдаган жагына чуркап, өз кызматкерин кылмышкер кылган ошол өкмөт. Көрүнгөн айдоочудан 5-10 сом тонотуп, оокат кылдыртып атат менин өкмөтүм. Көзүнөн салаалап аккан жашы ууртуна жетип, ачуу даамына чакап калды. Кедейликтен башы чыкпаган мамлекетине, өз гана керт башын ойлогон бийлик башчыларына, ырысы жок эртеңкиси белгисиз тагдырына, анан да принц Муса болгусу келген ары жок өзүнө наалат айтып, башын муштагылап мөгүдөп отурду. Ула эмне иш кылып жатпасын оюна Саяк эле келе берди. Элестери тартылгансыды, жолтоо боло берди. Аны жактырбай, эмнеге жактырбай жатканын өзү да билбей кыжаалат. Керимбек үйдө жок, байбичеси экөө эле. Абышка, чайга кел. Муну чай ичмеги тозок эми. Иши бүтпөйт го чиркин, ой. Байбичеси өзүнчө күбүрөнүп, анан үнүн дагы бийик чыгарды. Ой, кел, муздап калат эми. Ула колун чайканып секичеден көлөкөгө жай алды. Чак түш. Бак башында чымчыктар чыйт-чыйт этишет. Бут алдында арыктан шылдыраган суунун дагышы угулат. Болор-болбос мейлин суу менен кошо агылган сый. Көлөкөгө өзгөчө шаң берген да ошол. Сөздөн сөз уланып экөө Саякты кеп кылышты. Шаарга кеткенине 2 жыл айланды. Иши оңолду ал баланын. Тез эле үйлүү болду. Иштеген жерин берди. Үйдүн тоюна келгиле, деп ага тууган кайын журтун тели тең туштарын чакырышып, ой да дуулдашты. Атам байлыгын менден аямак беле, үй сатып берди,
той берип жатам, үйдөн да ам татып кетиңиздер деп начальнигин орун басарларын чакырып абдан урмат сый көрсөтүп узатты. Арзыгул Кенжебекович келип калса куру чыгармак белек деп ага костюм, шым, жубайына жоолук алдыртып койгон. Узатып чыгып начальнигин машинесине отургузганда Саяк келинчеги эже бул сиздики деп баягы даярдап койгон баштыкты бере салган. Кандай гана сүйүнүштү дейсиң баштыкты алып кеткенине. Жолун болот, көрөсүң. Арзыгул Кенжебекович эми мени унутпайт. Саяк дардалаңдап төбөсү көктө. Алардан арткан тамак ашты толуктай коюшуп, эртеси Саяк өзү менен бирге иштегендерди чакырды. Мактоолуктуу сөзгө алынды. Аңгыча болбой эле күндөрдүн биринде Саяк айылга машина айдап келди. Мазда дейт экен. Ырас масловой болбосо да жапжаңы көрүнүшү экен. Ырас. Ошентип айылда мындай иномарка минген эч ким жок эле. Ата, жолдуу экенмин, олжом чоң, тааныш немис бар эле. Мабилеңиз түзүк болчу, Германияга шашылыш кетип жатам. Совсем. Эми ал ошол жакта жашайт. Ошон үчүн үйүн, эмеректерин баардыгын сатып кетти. Мурда эле эгер Германияга кете турган болсом, машинемди сатам, сен албайсыңбы деген. Кайдан, ага акчам жок деп койгом. Бир күнү эле шашылып келип калыптыр. Ал машинемди арзан ал, болбосо башкаларга берип кетем. Мен сага как друг келип жатам дейт. Ит бекерге алдым деп түшүндүрдү Саяк атасына. Бапыраңдап ата энесине кант жай, кирпир жууганга порошок, самын, электр чайник, үйдү ысыткыч, жүк салгычы толтура жөнеле. Саяктын машинесин көрөбүз. Машинеңди жуу дешип аңгыча кабар жеткен окшойт. Жолдош чоролору келип үй толо бака-шака ал күнү. Айылдагылардын кеп кылган эле Саяк. Саяк деген кыйын чыкты. Өзү курдуулардын алды болуп келатат. Табышкер дейт. Ула уулу жөнүндө көп ойлончу болду. Иши оңолду баламдын. А бирок мынчалык тез оңоло баштаганы анчалык жакпай турат мага, деп күбүрөп, белгисиз бир санаркоого жетеленип, ой түбүнө жете албай кыйналат. Чай ичип олтурушуп, баягы күмөндөр оюн ула байбичеси менен бөлүшмөй болду. Уулуңдун айлыгы канча? Сурабадым деле, оңолуп калышканына караганда көп эле алат окшойт. Келиниңдин үстү башы түзөлүп калыптыр го. Калаада жүрүшкөн соң түзүк кийингени жакшы да. Керимге байкеси 100 сом карматып кетти. Кубанып жүрөт бала, байкем берди деп. Уулуң менин билишимче 1000 сомго жетпеген эле айлык алат. Акысында айлап бербейт дешет. Аны кайдан уктуң? Гезиттен окудум. Милицияда иштеген балдар отурган жүргөн жерлеринде эле нааразы болуп айтып калышат. Көп угам. Угамда ойлоном байбиче. Менин уулум болгону майыде катарда кызматчы, айлыгы болуптур 1000 сом дейли. Үйүнө төлөш керек, ай сайын светине, газына, телефонуна төлөйт. Балдарынын окуусуна акча керек, тамак ашы. Ойлочу, мунун баарысына айлык акысы жетеби? Же уулуң менден, же сенден акча алып турабы? Сурабай калышты го кийинки кездерде. Келиндин төркүнү тараптан жардам берип жаткан чыгар. Кайдан? Кимиси бар тыңыраак. Өздөрү оокат кыла алышпай, кээде Саяк аркылуу тоок, соок, жумуртка алып кетишчү эле го. Андай болсо Саяк заматта эле тыңып кетти. Өткөндөгү бизге таштап кеткендерин эстечи, 5000ге чамалап барат. Кайдан алды мынча акчаны? Гай дегениң акчаны көп табат дешет го. Уулуң жолго туруп алып, таягын шилтеп токтоткон эле машинесинен күнөө таап 40-50 сомун карактай берсе, элге да убал да. Кой абышка, андай дебе. Өз балаңа жаман ойлобо. Ким эле өз баласы жөнүндө жаман ойлосун? Ойлобойн десең да ойлонтуп жатпайбы? Адал оокат аш болот, арам оокат ичке кирсе таш болот. Чайын иче баштадык уулуңдун, майын жей баштадык. Кийимин кие баштадың.
Ошонун баары аш болуп, кийими бойго жарашып, көргөндөр суктанып турса жакшы. Анын бетин ары кылсын. Бир күнү абийирден кетирип отурса бале да. Өлүп жерге кире албай, элдин жүзүн көрө албай турсак бале да. Көп жакпай турат мага уулумдун мындай табышкерлиги. Арстанбеги айтканбы, Калыгулу айтканбы, илгерки мыктылардын биринин айтканы бар. Эр адамдын жаманы жүрүшүнөн кул болор, ургаачынын жаманы кыялынан тул болор деп. Бул жүрүшү жакпайт. Экөө тең үн катпай калышты. Ар ким өз ою менен алек окшоду. Уулума айттым, мындай чыгарып алып. Ула кебин кайра улады. Жактырган жок, уккусу жок дугдуюп мойнун терс буруп. Жаман көрүп, жаман көрсөң жаман көр. Ата болуп мен айтпасам сага ким айтат? Деп бир топ эле акылымды айттым. Эмне дейт? Тапканымды ап келип берсем, берип атсам да, ата сага жакпадым, билбейм мен, деп терс карайт. Түз жүрсөң жагасың, уулум, атаңа гана эмес, элиңе да жагасың, дедим. Капыр чал, карыган сайын какылдап акылман болуп кеткениңден корком. Балаңдын көңүлүн калтырып аласың бир күнү. Аялдын акылы кыска деп күйгөнүнөн айтса керек илгери бирөө. Сен байбиче тереңирээк ой жүгүртчү. Бирөө туура эмес иш кылып жатканын көрүп туруп көрмөксөнгө салыш. Кары адамга кечиримсиз. Баштан баары өттү го, жамандыкты таттты го. Баштан өткөн жаңылыштыкты башка бирөөлөр кайталап жатканын көрүп туруп кантип унчукпай коесуң? Унчукпай коюунун өзү күнөө го. Айтам деп жаман көрүнүп жатпайсыңбы? Жаман көрүнгөнүм менен ниетим ак. Айттым. Ниети бузук адам мен айттымбы, айтпадымбы, баары бир өз билгенин жасайт. Жасап алып азабын тартат. Ошондо барып эстейт мени, өкүнөт. Ошо киши туура айткан экен. Мага ниети түз экен. Сөзүн угуп тилин алып койсом болмок экен, деп кеч болсо да түшүнөт. Кары адамды сыйлап сөзүн уга турган болот. Карылык, карыя дегендин касиети мына ушунда байбиче. Байбичеси бул ирет абышкасынын кебине муюп жүзү нурдана түштү. Деле акылман болуп кетесиң. Болду эми бабырабай, чайыңды ич да. Күн кайнап кетти, жатып эс ал. Жатканда эмне? Көрөкчө чалгымды жалаңдатып курчутуп алайын. Эртең Керимбек деген азамат экөөбүз чөп жабыкка чыгабыз. Кыйратаарсыңар. Кыйратпасак да көңүлүбүз ачылып, неберем ар нерсени айтып кожурап, Кудайым амандыгыңды бер, жамандыгын алыс кыла көр. Мин. Экөө чайга бата кылышып, орундарынан козголушту. Эртеси ула таңкы үрүл-бүрүлдө туруп камына баштады. Камылгасы деле даяр эле. Байбичеси тамак ашын түндө эле түйүнчөккө түйүп баштыкка салып койгон. Короосун шыпырып, майда чүйдөй иштери менен бир аз алек болгучакты жерге жарык кире баштады. Ула үйгө кирип небересин ойготмой болду. Китебин жаздаган боюнча мемиреп таттуу уйкуда экен. Ойготкусу келбей азга карап турду. Кечээ дагы бир жолу макулдашкан, чөп чабыкка барабыз дешкен. Небересине мен сага чоңойгондо чоор жасап берем, чоор тартканды үйрөтөм деген убадасы бар. Анысы эсинен чыгып кетиптир. Керимбек таарыныч кылып эскертип жатпайбы? Чоор жасап берем, чоор жасап берем. Качан жасап бергениң? Кана, үйрөтөм деп ишо. Чоң атасы чок баскандай секирип кетти. Керимбек борсулдап күлдү. Таң көрө, унутуп калган турбаймынбы? Эртең чөп чапканы баралы, чоң ойнону ушуяктан табалы. Кестигимди унутпай алып ал, жасап берем. Убадам убада. Бирок эсиңде болсун, абдан эрте турабыз. Турса турабыз. Сен мени ойготуп кой, чоң ата. Ойготпой өзүң кетип калсаң, старик, плохо будет. Жок, сөзсүз ойготом. Сени да эсиңде болсун, мамалак, дароо ойгонбой, чоектобой, баштасаң күтпөй кете берем. Макул, мен Керимбек тур дегениңде эле ыргып турамын. Абдан сонун, макулдаштык, келе колуңду.
Экөө алакан чабышы убаданы бекемдешкен. Кантип аны ойготпой кетсин. Улан небересинин башынан сылады, акырын үн катты. Керим оу, Керим. Мен чөп чапканга кетип баратам. Баланын эсинде экен, дароо башын көтөрүп көзүн ушалап тура келди. Кийинип жууна кой, бардыгы даяр, жөнөп кетебиз. Экөө үйдөн чыгышып айылдан узай беришти. Айылга магдырап дагы эле уйкуда сыяктуу. Бирин серин гана карагандар ар кай жерден көрүнүп калат. Чыгыш тарап жаркырап, алыскы тоо артынан чачыраган күндүн кубаттуу нурлары көктөгү булуттарды кызыл-тазыл нурга бөлөп, айлана улам-улам ачык жарыкка айланып барат. Керим, кандай деп ойлойсуң? Айтчы, таңдын атып келе жатканын көрбөгөн балдар барбы? Дароо жооп болбоду. Чоң ата артына кылчайды. Небереси артта чыгышты аңкая карап туруптур. Ула жылмайып токтой калды. Менин суроомду укпай калдың окшойт. Уктум, чоң ата. Таңдын атканын көрбөгөн балдар бар. Уктап жатышса көрбөйт да. Көрбөгөнү жаман. Эмнеге жаман? Экөө ээрчишип жолун улашты. Жаратылыштын эң кооз, эң сулуу учуру таңдын атып келе жатканы болот. Таңдын атышы менен жаратылыш ойгонот, жан-жаныбар ойгонот, куштар сайрайт, торгой көккө көтөрүлүп сайраганын уксаң бир укмуш. Күн нурлары адегенде тоо чокуларына тиет, булуттар түскө боелот. Тоонун жибектей жумшак жели бетиңден сылайт. Жашыл ыраңдар жерге ыргалып, бак дарактардын жалбырактары шуудурап, кол булгалап бийлеп, күн нуруна чагылышат. Жылт-жылт этишип көрктөнүшөт. Гүлдөр ачылып, жыт жатышат. Арыктагы суулар чулдурап баланын тилин турашат. Эрте туруп таңды тоскон, таңдын сулуулугуна суктанган адам ата журтун, элин, жерин сүйгөн мыкты адамдардан болот. Кандайча? Анткени ал адам ошол сулуулукту көрүп туруп, андан кубат алат, ырахат алат. Туулу өскөн жеринин ушунчалык кооздугуна, сулуулугуна сыймыктанат. Аны эч качан башка нерсеге алмаштыргысы келбейт. Эч качан ал жерди таштап башка жакка кеткиси да келбейт. Ал өзүнүн жерин атасындай, апасындай көрөт. Ошондуктан мекен, ата журтум, менин мекеним деп айтышат. Ак окуз сырттан душмандар келип, жериңди басып алабыз деп коркутушса, андай адамдар баскынчылардан эч качан коркпойт. Мекенин коргоп, душмандар менен аеосуз салгылашат. Душманын жок кылат. Сен экөөбүздүн туулган жерибиз укмуштай кооз, сулуу жер. Карачы айлананы. Токто, адегенде тоону кара. Анан талааны кара. Биз келаткан жалгыз аяк жолду кара. Жакшылап кара, кандай экенин кара. Түшүңө киргендей, элеси көз алдыңа дайыма тартылып тургандай карагын, деп коюп чоң ата жолун улады. Керимбек тоо тарапты карады. Асман көк-көк. Аппак чоку, капкара аска зоолор. Жашыл кийинген тоолор, кочкул жашыл тартып кыркалай созулуп кеткен арчалар, бөксө тоолор, дөбөлөр. Күн нуруна шаңкайып, көз алдына биринчи жолу көрүнүп жаткандай бул көрүнүштү бала биринчи ирет кунт коюп карап турду. Ула илки басып келе берди. Сезип баратты. Бала айтканына терең маани бербесе да көңүл коюп калды. Ошонусу дурус, бара-бара түшүнөт деп күбүрөп баратты. Гүлдөрдүн жадырап тосуп алаарын, күндүн күлмүңдөп чыгаарын, укмуштай жасанып, көрдүңбү мени, көрдүңбү, деп канаттары менен мурдуңду чала була желпип өтүп, оюңду бөлүп, көңүлүңдү көтөрүп кеткен көпөлөк экенин. Айыл тараптан мурдуңду жарып, табитиңди ачкан май токоштун жыты келип, үйгө тезирээк жетүүгө ашыктырган күч, ошол өз үйүңдүн ашканасы экенин, бардыгын жүрө-жүрө түшүнөт. 2-3 төбөдөн өтүп, оңго бурула бергендеги колоттун башына келгенде ула
Чалгысын ийининен алып баштыгын жерге койду. Охо, бизден мурда келгендер бар экен. Коктуда экөө куушуп чалгы шилтеп баратышат. Жаңы эле келишкен экен. Баштаган солду ортолоп калышыптыр. Баштадыкпы чоң ата? Баштадык уулум. Чоң атасы чалгысынын сабын жерге такап алып, үйдөн үлпүлдөтүп кайрап келсе дагы көндүм адатка салып, жалаңдап турган чалгынын мизин бир-эки ирет жумшак бүлө менен жеңил гана сүрүп өттү. Анан солго тартмакчы болду. Баратып небересине кайрылды. Абайла, колуңдагы орок курч. Алдырып алып жүрбө. Берчи мен көрсөтөйүн. Билем чоң ата. Ашыкча болбойт. Дагы бир ирет көрсөтөм. Сен атаңча билем дей бересиң. Биле элек жактарың бар, билип алгынын. Керимбек орогун көңүлсүз сунду. Чоң атасы көк чөпкө жамбаштай отурду. Менчилеп мындай отуруп алып ор. Мынтип мына бирөөсүн бүгүп алып оруп кете бересиң. Тутамдаган чөптүн түбүнөн ал орокту. Тайып барып колуңду шылып кетет. Алагды болсоң да колуңду алдырып аласың. Шашпа, этият иште. Колуңда курч курал бар экенин унутпа. Түшүндүм. Анда кеттик. Керимбек чоң атасы туурап алаканына түрүнүп, шымаланып ишке киришти. Шарт. Чалгы бир калыпта шилтенип, шарт. Шылынып түшкөн чөптөр жапырылып барып, чалгынын учу менен солго ыргып тизилип жатып калышат. Чабыктын орду устара чачалгандай теп-тегиз. Сербейген бир тал чөп жок. Чоң атасы чалгыны бир калыпта шилтеп, арылгандан арылып барат. Керимбек болсо ордунан али жыла элек. Оргон чөбү сербейип бир-эки эле тутам. Улам өөдө бола калып чоң атасынын чапкан чөбүн анан өзүнүкүн карап коет. Кабагын чытыйт. Арбыта албаганына ыза болот. Ысый баштады. Чоң атасы болсо аны унутуп койгондой. Башын көтөрбөйт. Эки жакты да карабайт, чарчабайт да экен. Шарт. Чалгысын шилтеген сайын күнгө жарк дейт. Сол капталы боо көк туланга толо түшөт. Бир караса чоң атасы төшөлгөн килемдин үстүндө бараткансып кетти. Жол килем, узун. Эки тарабы тизеден келген жашыл чөп, кызыл-тазыл көйкөлгөн гүлдөр. Чоң атасы эңкейип алып чалгысын шилтеп, арылап кете берди. Бутунун астындагы килем улам узарып баратат. Таң калды бала. Бир кезде өзүнүн оргон жерин карады. Өзүнүкү жалгыз аяк жолго окшошуп баратыптыр. Күлкүсү келди, кыткылыктап күлүп жиберди. Меники жалгыз аяк жол, чоң атамдыкы жол килем. Мен жалгыз аяк жолумду чоң атамдын чоң жолуна кошуп коем, деди да ал бала жалгыз аяк жол салып, алдындагы жыш өскөн чөптөрдү шартылдатып уруп баштады. Кыялга жетеленип, капыстан табыла калган кызыктуу оюнга берилип, тердегенин, ысыганын унутуп, оруп эле кетип баратат. Ошол маалда чоң атасы башын көтөрдү. Бала эмне кылып атты экен? Үнү да болбойт деп кылчайды. Керимбеги артта эмес, оң капталында тушма-туш калың өскөн чөптүн арасында башы бирде көрүнө калып, кайра жоголуп кетип, чоң кишилерче иштин кызыгына батып, катуу киришип калган түрү бар. Ула күлүп жиберди. Атасынын эле өзү, Кудай атобо. Уулумдун да кээде көшөрмөйү бар эле. Бир беттеп алса, анын соңуна чыкмайын койчу эмес. Эт жүрөгү элжиреп небересинин бул жоругуна рахаттанып турду. Кудайым, мунуңа да шүгүрчүлүк. Балдарым аман, баарыбыз эсен сообуз. Жайланып көк шиберди жапырып отура кетти. Чекесин мойнуна башын сүртүнүп, кенен дем алды. Күн көтөрүлүп, табы күч алып, чегирткелердин чырылдагы кулактын кожурун алат. Ула кобурун улады. Эл аман, жерибиз аман. Суубуз таза, асманыбыз ачык. Байлыгыбыз бутубуздун алдында тебеленип жатат. Кор болуп жатат. Аны көрбөгөн, баалай албаган пенделериңди кечире көр.
Анан өйдө туруп небереси тарапка үн катты. О, Керимбек. Мен мындамын, чоң ата. Кулун үн сала орогун соройту. Мен сага жол салып баратам. Жол салып келатсаң узартпай төтөсүнөн түш. Тамактаналы, өзөк карая электе. Азыр, чоң ата. Ула чалгысын көтөрүнүп тарткан солунун башына жөнөдү. Баштыктагыларды алып чыгып, оромолун жайып, анын үстүнө байбичеси салып берген тамактарды жайнатып небересин күттү. Бир убакта боргулдана тердеп, көйнөгүн чечип белине ороп алган Керимбек келди. Сенин жолуңа кошуп койдум, чоң ата. Сен дыйкан болсоң, балее дыйкан болчудайсың. Кел, бетиңди жууп ал. Мен суу куюп берейин. Ох, ысып кеттим, чоң ата. Чоң ата, сен чөптү чаап кетпедиңби? Карасаң эмнеге окшойт? Жолго. Жок, жолго төшөлгөн килем барго. Үйдөгү дорожкачы, ошого окшош. А меникин кара, меники жалгыз аяк жолго окшош. Туура, абдан туура окшоштуруп жатасың, Азамат. Уулум, абдан жакшы иштедиң. Ох, ысып баратам. Эми эс алалы, арчын да отур. Тамактаналы. Керимбек көк шыбактын үстүнө отура калды. Көчүгүн куурай сайды окшойт кайра окулап тура калды. Бул эмне куурай? Шыбак ал, балам. Жыты буркурап турбайбы? Жыттап көрсөң? Керимбек шыбактан сындырып алып мурдуна такады. Үйдө да бар, шыпыргы жасабадың беле? Ооба, өткөн жайда. Чоң ата, ушул жерде өскөн чөптөрдүн баарынын жыттары барбы? Бар. Моуну эмне дейт? Карандыс ал. А мунучу? Жер буурчак. Тетигичи? Сары куурай. Анын жанындагычы? Көтү бош. Хи-хи-хи. Чоң ата, шутиш. Чын айтам, чын эле аты ошондойбу? Ошондой. А эмне үчүн? Анткени көчүгү бош, тартып койсоң эле суурулуп калат. Тамыры терең эмес, ошондуктан көтү бош деп аталып калган болуу керек. Чоң ата, сен академиксиң. Мага да үйрөтчү. Тааныт де, каалайсыңбы? Абдан, билип алсам жакшы да. Акылыңдан сенин. Жакшы эмей? Жакшы, эң жакшы. Туулуп өскөн жериңдин жаратылышын, өсүмдүктөрүн, тоосунун, суусунун аттарын билсең, чоң адам болгонуң ошо. Кийин балдарыңа үйрөтөсүң, балдарың балдарына үйрөтөт. Жашоонун уланганы ошо. Ула сүйүнүп жаналы калбады. Бардыгын ээрчитип жүрүп көрсөтмөй болду. Кызыкканың жакшы, балам, бул эң сонун сапат, деп жатты чоң атасы. Экөө тасмалды жайып, эртең мененки тамакка эми отурушту. Чоң апасы түндөгү бышырган тооктун 2 санын экөөнө салып койгон экен, даамы бир укмуш. Баланын табити тартып, көздөрүн чылт жумуп ырахаттанып жеп жатты. Талаанын тамагы таттуу болот, балам. Эмне үчүн, чоң ата? Анткени мен тасмалды жайып тамакты койгонумда ага талаанын ондогон чөптөрдүн жыты сиңет. Көктөгү күндүн нуру өтөт, таза аба, керимсел жел аралайт, ага кошулуп ачкан курсактын арааны ачылат, бардык көңүлүң, дилиң тамакка бурулат. Ошон үчүн даамдуу да, таттуу да. Экөө кужурашып, аркы-беркиден кеп салышып көңүлдүү отурушту. Ала келген тамактын күкүмүн да калтырбай түгө түштү. Суусундукка деген жарма калды. Анан аны иш бүткүчөктү түбүнө түшөрү шексиз эле. Экөө бата кылышты, чоң атасы обдулду. Дагы бир аз иштейли, аңгычакты ысык башталат. Ысыкка калбай үйгө кайтабыз. А чоорчу? Унутканым жок, кетерде. Же мындай кылбайлыбы? Сен эми оргонду токтот. Жакшы иштедиң, жетиштүү. Сен чогойно издеп таап тургун. Аңгычакты мен да бошоп калам. Чоң ата, чогойно кандай болоорун мен билбейм да. Көрсөткөн жок белем. Жок. Анда кандай кылсак? Аны табыш оңой эле. Чоң атасы айланасына көз чаптырып калды.
Анча көп алыс эмес жерде чогойнолор өсүп, өткөн жылдан калган эскилери да турганын көрдү. Сен балам ушул тегеректен издеп көр. Куурап калганын эскисин изде. Кебетеси кеткен, өңү куп-куу, жалбырактары тытылган, жалбырагынын уштарында майда ийнелери болот. Бою сенин боюңдай, сенден кичине болот. Тез эле табасың. Тапсаң мени чакыр. Ладно, чоң аташка. Абайла, аарынын уюгуна кабылба. Чукул барып калсаң колуңду шилтегилебе. Аарылар чочуса эле чагып алышат. Жарайт. Экөө эки тарапка кетишти. Дароо эле табат болуш керек деп ойлоп чоң атасы карады эле. Жок, анысы теңирден тескери тарапта жүрөт. Ал жакка эмес, бул жакка бас демекчи болуп баратып кайра жөн койду. Издесин, аба таза, түркүн чөптүн жытын искесин. Өөдө ылдый басса булчуң эттери чыңалат. Чалгысын кайрып кайра алып чөп чаап кирди. Кыйладан кийин небересинин үнү чыкты. Чоң ата, ой, чоң ата, оу, деди ула. Чоң ата, таптым. Чалгы шилтенгенин токтотуп, колун серепчилеп карады эле небереси соройгон эски карандысты көрсөтүп турат. Ал карандыс. Карандыс ал эмес. Карандыс, ооба, өткөн жолу көрсөткөн болчу деп Керимбек өзүнчө кобурап кыйкырганын токтотуп, дагы кай жактан издесем дегендей айланасына көз чаптырып бир азга турду да, иду прямо деп эми туура жакка чогойнолор өсүп турган боз жоңго жөнөдү. Жалбырактары далдайып, кээсинин төбөсү гүл ачып, арасында эски чогойнолор, кээси сынган, жалбырактары шөлпөйүп, жерге жатып айрылган, тытылган. Керимбек тык токтоп карап эле калды. Жана чоң атам айтканга абдан окшош экен. Чогойно, таптым деп шарт бурулуп чуркап жөнөдү. Сүйүндү. Тез эле чоң атасына жетип келди. Чоң ата, таптым. Эмнени? Чогойнону. Кандай экен? Дряхлый, сага окшош. Ха-ха-ха, ой иттин баласы. Окшош турганын мунун. Ну, старый экен. Старый, дряхлый, мага окшош. Мен чогойнодой көрүнөт экенмин да сага, Да, улачал болгонуң ушул. Алышка болгонуң ушул. Туура, чачтары куудай ак, жүзүмдү кырыш баскан, боюм болсо жапырайгандан жапырайып. Чогойно болбогондо чарам барбы? Дряхлый, мага окшош. Ой, боорумай, күлө берип, ой иттин баласынын айтканы Күлкүсүн тыя албайт чоң ата. Аны көрүп алып Керимбек да күлүп жатты. Шыңкылыктап, да токтоно албайт. Экөөнүн тең көңүлдөрү көкөлөп, ула бул күнү жашара түшкөнсүдү. Чабыкты токтотуп, баштык уштуктарын чалгы, орогун көтөрүнүп, баягы чоң атасына абдан окшош дряхлый чогойного келишти. Өткөн жылдан калгандарынан жакшы чоор болот. Анткени кагырап, куурап калган. Аарчып, кырып, тазалап туруп чоор жасайбыз. Көрөйүн да. Билесиңби эмне үчүн чогойнону тандадык? Билбейм. Туура, билбейсиң, анткени чоорду колуңа алып көрө элексиң. Мультиктен көргөм. Мультиктен көргөнсүң, ал колуңа алып көрө элексиң. Чоор деген түтүк болот. Түтүктү үйлөсөң үн чыгат. Үндү түрдүүчө өзгөртсөң музыка болот. А чогойно деген түтүк. Чоң атасы 2-3 чогойнону орок менен этиет кесип алып, бутактарын чаап, кабыгын шылып жиберип, сыныгы жокпу дегендей кармалап көрүп, тандап анан мына бул өкөө жарайт деп кестиги менен аяк башын кесип түтүктөрдү Керимбекке карматты. Кеттик, ысыкка кармалбай үйгө жетели. Көлөкөгө отуруп алып, ысык чайдан ууртап коюп, чоорду ошол жерден жасайбыз. Мейли. Экөө эми ээрчишип айылга бет алышты. Кечке маал кайра келип, чабылган чөптөрдү арабага салып тартып кетебиз. Мен чоорумду ала келем, сен тартып бересиң. Өзүң деле тартасың, тез эле үйрөнсө болот. Небереси жанды коёр эмес. Чоорун жасап берип, аны кантип тартаарын көрсөтүп кутулууну чечти. Үйгө келери менен бак түбүндөгү көлөкөдөн жай алышты. Байбичеси чайын белемдеп, бурук сутуп аңкытып,
Көмөч казан ичине кызыл чоктун майына майланышып кызарып шилекейин жуткуса тамшанткан каймак кошулган каттамасын ортого койду. Чарчадың го, ысык өткөн жокпу сага, Керим балам? Керимбек жигит болуп калбадыбы? Тең жарышып иштедим мени менен. Аман бол айланайын, атаңды тартып чоң окмуштуу бол. Чоң атасы чай ичип отуруп эле чогойно түтүктү кашкайта тазалап, эки жеринен оюк жасап, ары үйлөп, бери үйлөп туруп эле бир убакта созолотуп тартып кирди. Небереси таң калып карап калды. Чоордун үнү ичке, бийик, анан муңдуу чыкты. Чоң атасы чайын ичпей тыншап отурат. Чоң атасы тартып атат. Угуп отуруп Керимбек чет мамлекетте жүргөн апасы менен атасын эстеп кетти. Бир убакта чоң атасы чоорду тартып бүтүп, бул күүнү балам арман күү дейт, деди. Анын тарыхы бар. Түшүндүңбү күүнүн эмне деп жатканын? Ыйлап жатат, сагындым деп. Түшүндү, чоң атасы кубанып кетти. Байбичесине карады. Көрдүңбү кандай азамат? Түшүндү балам. Зээндүү менин күчүгүм. Абдан туура айттың. Сагынычтын күүсү бул. Армандын күүсү. Угуптур балам. Илгери эл үркүп Кытайга кире качканда 15 жашар бала эл менен кошо кетет. Ал жактан көрбөгөн азапты көрүп, улам бир жат элдин колуна түшүп, малай жүрүп кор болот. Нечени рет качууга аракет кылат. Жолдон кармап алышып, баланы кайра башка бир жакка алып кетишет. Бала туулган жерин, ата-энесин, айылынын тоосун, суусун сагынып куса болот. Уктаса өскөн жери түшүнө кирет. Кандай болсо да өз жериме кетем, качам деп чечет. Акыры күндөрдүн биринде качып чыгат. Күндүзү бекинип жатып, түндөсү декилдеп жол жүрөт. Талаа кесет, адырашат, тоо аралайт. Арып ачат, ачка болот. А бирок түтүнү булаган айылдын асманда бүркүт айланган тоосун эстегенде ачкалыгын да, чарчаганын да унутуп, бала тынбай жүрүп отурат. Күндөрдүн биринде бала эртең менен жарык киргенде алдыга көз чаптырса, алыста көзгө тааныш тоолор көрүнөт. Баланын жүрөгү алып учуп, көргөнүнө ишенбей, көздөрүн ушалап алып кайрадан караса, ала тоом, менин тоолорум, тааныйт. Өз мекенин тоолорун тааныйт бала. Сүйүнгөндөн көздөрүнө жаш толуп, кубанычы койнуна батпай токтоосуз жолго чыгат. Келдим, туулуп өскөн ата журтума келдим. Ал тигине, кол созсом жетем. Бир күн тынбай жүрсөм, жетип барам. Тынбады бала. Ала тоонун калдайган карааны ага дем, күч кубат болуп турду. Муун жүнү шалдырап, тем-теңдей басып жол арытып келе берди. Бирок каргаша болуп баланын артынан ач бөрү түштү. Тишине эч нерсе урунбай желе жортуп, кокту колоттордун бирин койбой тинтип шимшилеп келе жаткан. Мурдуна адамдын жыты иленгенде селт чочуп качмакчы болуп аярлай басып, куук кекиртек жыт келген тарапка түртмөлөп, алдыдагы элең салаң жалгыз караанды өңүп келет. Бала бир нерсени сезгендей, бир кезде артына кылчайды. Аркан бою аралыкта итти көрдү. Токтой калды. Ит да токтоду. Кайдагы ит? Жакын арада айыл барбы? Деп ойлоп бала итти чакырды эле. Анын кулагы тик-тик туруп, сактана калганын көргөндө жүрөгү шуу этти. Карышкыр, көп уккан, талаада ач карышкырлар көп жүрөт. Ит эч качан талаалап жалгыз жүрбөйт. Ит айылды, адамдарды пааналайт. Карышкырдан сак бол деген сөздөрдү көп уккан. Колуна таш алып улам артын каранып коюп баса берди. Бөрү да ээрчип келатат. Жакындабайт, алыстабайт, аралыкты бир калыпта кармап келет. Алды жактан төр көчтөнгөн чоң таш көрүндү. Бала ага жетүүгө ашыкты. Чыга аламбы? Күчүм жетеби? Тырмышып чыга баштаганында артымдан асылса кантем? Санасы сапырылып, оюна не бир жамандыктар келип кетип жатты. Ташка да келди. Артына бурулса карышкыр аңкайып карап турат. Бычагы бар эле баланын. Бычагын колуна кармап, таштын борчугуна бутун коюп өөдө тырмыша баштады. Эки көзү карышкырда. Бала былк этпейт. Акыйып карап турат.
Жыгылып түшсө чуркап жетип баса калчу түрү бар. Бала өөдө болуп жана бир борчукка бутун таканчыктап дагы бийиктеп чыгып кетерине ишеничи артып, жан талашып өөдөлөп кетти. Муундары калтырап, көзү караңгылап, эси ой жатып калды. Көзүн ачып төмөн караса, карышкыр комдонуп таштын үстүндө көзүн албай карап жатат. Түш ой баштады. Убакыт өтүп жатат. Жерге түшсө бөрү жейт, отура берсе ачкадан өлөт. Баланын аргасы түгөнүп ыйлагысы келди. Жат элде жүргөндө өлбөй өз жерине келип, дагы бир аз жол жүрсө туулган айылына жетер чакта бөрүгө жем болорун ойлоп күйүп турду бала. Ошондо койнуна салып жүрчү чоорун алып чыгып арман кылды. Чоң атасы колундагы чоорун оозуна жакын алып барып сыздата баштады. Жат жерде жүрүп кор болуп, көрүнгөнгө кул болуп, бакыт эмне экенин, таалай эмне экенин, ырыскы эмне экенин ошол жерден көргөнмүн, ошол жерден билгенмин деп жатты чоор. Бакыт деген өз элим, таалай деген өз жерим, келечегим ырыскым, туулуп өскөн өз мекеним деп жатты чоор. Жонума жүк артканга көз алдымда сен турдуң ата журт. Башыма таяк тийгенде көз алдымда сен турдуң ата журтум деп ырдады чоор. Кор болгондо ыза көрүп, өлгүм келген чагымда көз алдымда сен турдуң ата журтум. Аш жылаңач, жылаң аяк муз үстүндө жүргөндө көз алдымда сен турдуң ата журтум. Өлөт элем сени эстедим, өлгүм келбей айныдым. Өлөт элем элестериң кайра мени кайрыды деп муңканды чоор. Сагынычтан куза болдум, самоодон канат бүттү. Эч күчкө баш ийбедим, эч бир тоскоол токтото албай ашуу аштым, долуланган суу кечтим. Айсыз түндө сапар улап, жолсуз жерде жан үрөп, акырында сени көрдүм. Карааныңа жалынып, кол булгалап, кол созуп, ары базып, уулуң келди, ата журт деп созолонду чоор. Боздоп жатты, улуп уңшуп жатты. Эки көзүм жалдырап, жете турган жерде турам, жете албайм жалдырап. Көрүп турган жерде турам, кор боломбу көрө албай. Азууларың кайрап турат, жолум бөгөп шума жал. Жол колум созсом сага жетем, кол создурбайт бул ажал. О ата журт, уулуң келди, босогонго таштаба. Ата журтум, колуң сунуп көңүл бурчу аз гана деп үн созду чоор. Үнү айталааны жаңыртты, аска соого жетти. Үнү алыска тарады. Ата журтуна кетти. Үнү Кудайга да угулду, деди чоң атасы уулуна карап. Ошол учурда комдонуп жаткан ач карышкыр колотту көздөй мант берди. Ал көктөн шуулдаган дабышты уккан эле. Бала ал дабышты уккан эмес. Ал карышкырдын шашылыш качканын көрүп ордунан тура калды. Аңгычакты колотту көздөй көктөн зуулдап таш түшкөндөй болду. Баланын көкүрөгү алдан эни сезгендей кубанычтуу дүкүлдөй баштады. Ал таштан түшүп колотко жөнөдү. Барса, о Кудай, бүркүт экен. Баягы ач карышкырды алдына басып отурат. Бир нерсени бир чеңгели менен бөрүнүн жаактарын матыра басып, экинчи чеңгели бооруна батып кеткен. Бүркүттүн көздөрү оттой күйүп, чакчайып, баш жүндөрү тик туруп, тири үрөй учурат. Эки көзүн оюп салыптыр. Бала жетип барып, бычагы менен карышкырдын төшүн жарып жиберип, жүрөгү менен боорун кесип бүркүттү тойгузду. Жалынып, жалбарып, сылап, сыйпап, өпкүлөп анан кое берди. Ушундай окуя болгон экен балам, деп ула чоорду Керимбекке сунду. Анан эмне болот? Бала үйүнө келеби? Чоң атасы күлмүңдөп чыныны колуна алды. Келет, келмек тургай азамат жигит болот. Өз жеринин мыкты уулдарынан болот. Ошол киши менин атам болгон. Кандайча? Небересинин көздөрү чанагынан чыга түштү. Ха, ал өзүнчө жомок. Бардыгын бир эле жолу угуп алганда кызыгы болбойт, деди чоң атасы небересин кучактап. Отур, эми жай баракат чаңкаганыбызды кандыралы.